Ассаламу алейкум. Бул YouTube каналда эч кандай мындай вводный сөздөр болбойт. Чтобы силердин просмотруңар көбөйүп түшүнчү. Андай просмотрду тезирээк эме кылам дегендер TikTokко кирсеңер болот. Бул жерде 1-1,5 сааттын ичинде максималдуу польза берген аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө Нурсултан деген байкенин 4-5 компаниясы бар экен. Ал ушунчалык расфокус деген понятиясы жок эле ушул компанияларды жогорку деңгээлге алып чыгып кеткендиги мени таң калтырды да. Мен бул байке менен таанышкандан кийин өзүм 3 компаниянын үстүнөн иштеп жүрүп, дуктан өчөсүң го, мындай убактың жетишпейт деп ойлойсуң, командаң күчтүү эмес деп ойлойсуң. Ушул байке менен таанышкандан кийин бул ойлор менден кетти. Мен өзүмдүн жашоомо пайда алдым. Эми ушул жерде айтайын. Ушул видеодо кошулуп көрүп, таканса турган адам 1-1,5 сааттын ичинде мен сыяктуу көптөгөн көз караштары бизнеске болгон темада өзгөрсө, жакшы жакка пайда болсо, хотя бы бир 10 адамга эле жетсе, менин максатым ишке ашты. Мен үчүн 10-20 миң просмотрдун кереги жок. Анда эмесе таанышайын. Достан ага, эмне деген жерде турабыз? Эмне производство кыласыз? Мындай өзүңүз боюнча таанышкандан алдың, сразу эле ушуга өтсөк. Манас бул 5 жылдык эмгектин натыйжасы. Биз бул 5 жылда кандай кыйынчылыктар өтпөдүк. Өзүңдөр бар зергерди баштап ачып өндүрүштө жүрөсүң. Бул өндүрүштө иштегенди өндүрүштө иштеткен гана адам түшүнөт да. Өтө кыйын нерсе, өтө көп этаптардан өттүк, көп кыйынчылыктардан өттүк дегендей. Ушу 5 жылдык эмгектин натыйжасы да ушул жерчи. Сиздер чыгарып аткан продукция боюнча сразу. Бул мынакей моундай гранат газированный. Андан тышкары моундай лимонад, премиум лимонад. Тоже Экосуда, бүт Экосу деген бренд менен кетет. Тархун и мохито. Моундай мохито. Ана моундай мохито клубника деп тоже жакшы кетип атат азыр. Рустам ага, мен байкаганым ал Бишкектерде жок мыналар. Бишкектерде бар, азыраак. Бизде көбүнчө 70% бул юг такой, булар. Ушундай напитоктор, сахара содержащий напитоктордун 80% бул чет мамлекеттен келет да. Менин ошо өндүрүштү ачкандын бирден бир себеби ушул да. 80% импорт болгон үчүн мен өзүм мигрант болуп келгем да бул жакачы. 10 жыл иштеп келип, ошо Кыргызстанда өндүрүштү ачайын деген ушундай бир жакшы ниет бар экен эле. Мен Кудай таалам ошо ниетти ишке ашырганга мүмкүнчүлүк берди. Могул курут менен могул шербетти дагы мен өзүм даамдап көрдүм. Аябай жакшы экен. Бул дагы сизге тиешелүү. Ооба, бул дагы мына көрдүңбү? Бүт эле брендте. Кайсы жерде Экосу деген болсо, значит, любой жерде сиздики экен деп түшүнсө болот. Анан мен дагы байкаганым, кече айтып калдыңыз, биз башка бир адамдарга дагы жасап беребиз сууларды депчи. Алардын бренди менен, алардын вкусу менен, Ошол канча компания менен мисалы иштешесиз? Азыркы учурда 3 компания менен иштешебиз. 3 компания бизден заказ берет. Биз ошолордун бренди менен, просто артына акырын окусаң, могу жерде жазылып турат. Экосу депчи. Бар бир кимден производство болгон жазылып турат. Бирок брендке жазылбайт Экосу депчи. Түшүнүктүү. Анан мындай жаңылык кабарды айтайлы. Пай деген суумуз боюнча бир токтолсоңуз. Ооба. Азыркы Атакул аке менен сүйлөшүп атабыз. Кудай кааласа, Атакул аке менен сүйлөшүп, Пай деп ушул эле Экосуну эле мындай башкача жаңы бренд менен кылып. Бул уже совместный проект болуп калабы? Ооба, совместный проект. Финансирование полный бизден болот. Атакул аке ошону эме кылып берет да, реклама жагын, пиар жагын карап берет дагы, ошо Атакул аке менен чогуу. Буюрса Пай деген рынокко жакып киргизет. Ооба, жакында кирет. Максатыңыздар кандай болуп атат ушуну? Бүт Кыргызстанга жайылтуубу? Ооба, бүт Кыргызстанга жайылтып, өзүбүздүн эмени өндүрүштү өнүктүрүү, ошол максат. Бүгүнкү күндө канча производствону күнүгө жасай аласыздар? Мисалы, тонна менен айтсак. Бүгүнкү күндө 30-40 тонна. Бул сезон эмес да. Сезондо 50 тоннага чейин жетет. Анан азырдан Кытайдан жаңы оборудование заказ бердик. Эртең буюрса азыр мартта пусканаловка деп коет. Бул мартта ишке жүргүзөбүз дагы. Апрелден баштап күнүнө Кудай кааласа 80-90 тоннага чейин куюп баштайбыз. Эми линияңыздар толук ишке кире элек, ошол убакта деле ушунча производство кылып атасыздар. Анан менде суроо, суу каяктан чыгат? Канчалык жердин астынан? Суу бул жерде аябай таза суу. Көбү 100 метрден чыгат. 100-150 метрденчи. Бирок биздики бул жерде 250 метрден чыгат. Суунун запасы да аябай көп бул жакта. Анан биз бүт лабораторияга бердиргенбиз. Бүт лабораторияга текшерүүдөн өткөн. Качествосы дагы, составы дагы жакшы суунун. Бул жак ошондо азыр хранение болгон жер, Ооба, бул жер склад деп коет. Болгону склад. Бул даярдалган продукциянын склады да бул. Канча квадратура жалпысынан? Жалпысынан общий агында 4000 квадратура. 4000 квадрат чыгабы? 30 эле адам иштейт ошондо дагы. Жок, азыр не сезондо 30 адам. Сезондо 60-70 адамга чейин чыгат да. Сезондо адам бир объем 3 эсе көбөйөт да. Анда ага производство өтөйлү анда, Все, болду, жарайт, хорошо. Жүргүзөлү. Рустам ага, производствоңузду бир четинен айтып берсеңиз, эмне болуп жасалып чыгып атат могул суулар?
Бул биринчи суу чыгардан мурун бутылка мына кичинекей калыпта келет. Калып үйлөнөт. Сен көрүп аткан бутылкалар булар калып ошол үйлөнгөн бутылкалар да. Ал өзүнчө оборудование менен экен, Ооба, ал өзүнчө оборудование менен келип туруп мына розжиг деп коет. Муну ошо триблок деп коет. Триблок деп коет. Бул өзү жуйт, буят, крышканы жаап берет да. Ошо алды триблоктон чыгат дагы андан келип туруп этикеткага келет. Этикеткадан кийин ошодон дата басылат. Ошондо этикетка болот дагы, андан кийин упаковкага келет. Көрдүңбү? Өзүнчө упаковка чыгарып коет экенсиз. Ооба, өзүнчө кылып турган жерден анан кийин мондай болуп туруп даяр продукция чыгат да мунусу. Бунуңуз бир эле линия экен. Ооба, бул бир линия, бу жерде 3 линия турат бу жердечи. Бул линия муздак куюучу сусундук, муздак. Тиги ысык куюучу сусундук. Бул дагы ысык куюучу сусундук да. Азыр ошол бир эле линия иштеп атканда өзүндө ошончо производство болот да. А сиз дагы айтып аттыңыз го, жаңы оборудование алып келип атам деп. Ооба, биз азыр Кытайдан почти $400,000 жаңы оборудование алып келип атабыз. Ал күнүнө 50-60 тоннага чейин көтөрөт да. Махитанын өзү чыгып атпайбы? Сиздер бир продукцияны чыгарып туруп, анан экинчи көтөсүздөр, ал башка линияда кетеби? Жок, ушул эле линияда чыгат. Ушул просто биз өзгөртөбүз дагы, мисалы үчүн 0,5 болсо 0,5, литр болсо литр, 1,5 болсо 1,5 литр өзгөртүп анан ушул эле линия менен куюп берет да. Бир эле линия. Манас бүт нерсе суудан башталат да. Биз биринчи 250 метрден скважинадан чыккандан кийин бизде мындай емкость бар. Ушундай емкостьта суулар топтолот дагы. Бияктан мындан келип туруп, мындан өтөт дагы тройной фильтрациядан өтөт. Мынада фильтрация. Тройной фильтрациядан өтүп туруп, андан кийин бул мындай обратный осмос деп коет, мынучу. Сен что түшүнүш үчүн ушул мына кичинекей эле оборудование бул почти $50,000, ар жак бер жагы $60,000 болот болчу. Өзү эле. Бул өзү эле башканы кошпогондо. Суу тазаланды, фильтрациядан өттү. Сен түшүнүшүң бул обратный осмос бул мындай болот. Мисалы үчүн 100 литр суу келген болсо бизге скважинадан, бул 40 литр сууну төгөт. 60 литр таза сууну алып коет да. Бул суунун эмне өзгөчөлүгү бар? Бул суу аябай мындай мягкий болуп чыгат да, жумшак болуп чыгат. Жумшак болгон сууга эмелерди добавкаларды кошсоң, вкус дагы суунун өзү дагы жакшы чыгат. Эмне үчүн легенда жакшы? Мисалы үчүнчү, эмне үчүн биздин Памир деген суулары жакшы? Неге дегенде, биринчиден бул артезиан же тоодон чыгат, анан аябай жакшы фильтрациядан өтөт да булар. То есть потерядан коркпойт экен да мындай. Потеря болсун, бирок таза чыксын деп. А мен байкаганым Өзбекстан менен казакстандыктардан биздин сууга кызыгышат экен го. Биздин сууга кызыгышып, бияктан алып туруп экспорт кылгандардан аябай көп чет мамлекеткечи. Анан бул жерде ушундай оборудованиялар бар. Мисалы үчүн бул жерде биз сууну жылытабыз. Мындай емкосттар бар. Сен түшүнүш үчүн мына жерде 4 тонна суу болсо, 4 тонна сууну жарым саатта бизде угольный парогенератор деген бар. Ошо угольный парогенератор менен 4 тонна сууну жарым саатта 90 градуска чыгарабыз. Вирустарды өлтүрүү үчүн, тазалап, бүт микробтарды өлтүрүш үчүн 110 градуска чейин чыгарабыз да. Анан ысытыш бул бир проблема болсо, экинчи жана сен көргөн макиталар мисалы үчүн, аларды муздатыш бул экинчи чоң проблема болчу. Мисалы үчүн суунун жөнөкөй эле эмеден артезиядан чыккан температурасы 20 градус болсо, аны биз 4 градуска чейин түшүрөбүз, 2 градуска чейин түшүрөбүз. Ал түшүрүш бул өзүнчө проблема да. Бизде ушундай мындай эмелер бар, өзүнүн оборудованиялар бар. Ошол оборудованиялар менен ошол сусундуктарды көтөрүп, температурасын кайра түшүрүп, ушинтип өзүнчө бир ар бир напиткка керектүү эмени колдонуп кетсиздер да. Мисалга мен билгеним ысытып жасаган компот сыяктуу суулар бар, анан махита сыяктуу суулар бар. Компотуңузга ошондайлар колдонулат. 110 градуска чейин чыгарабыз компотту, махитаны наоборот түшүрөбүз. Наоборот түшүрөсүздөр, майнысы. Экөө тең бир өзүнчө бир проблема да, бул көп ойлойт да, бул сууну алып туруп эле, кошуп туруп эле чыгарып коесуң депчи, андай нерсе эмес да. Бул сен түшүнүш үчүн бул бүт өзүнүн процесстери өтөт. Бул жер ошо бизде сахарный емкость, бул сахарды бул жака салып, буну дагы ысытып, анан бул жерден дальше бул жидкий болуп чыгат. Сахарный сироп болуп чыгат бул жерденчи. Байкашым боюнча бүт нерсе өзүбүздүн жергиликтүү продукцияны колдоносуздар, ар дайым. Бүт эле нерсеничи. Экологичный, анан таза кылганга аракет кылат. Бул биздин өзүбүздүн суубуз эко суу. Эми көп айтат, бул газированный напитоктор зыян депчи. Бирок чет мамлекеттен келген, ичинде эмне кошулганын билбеген бизде сусундуктар бар. Ооба, зыяндуулугу бар, бирок зыяндуулугу көп деп бөлүнөт, анан азыраак деп бөлүнөт да. Биз ошо максималдуу турда аракет кылабыз, ошо азыраак кошконгочу. Бирок негизи башка биздин продукция бар, мисалы курут, шербет,
булар ошо натуральный продукт болуп эсептелет да. Мында чачтын талында эле бир микроб болуп калган болсо, бул биз жасаганда 5 тонна, 10 тонна, 15 тонна жасайбыз да. Ошонун баарын бүзүп салат да. Бир эле микроб, кичинекей. Ошол микроб калбаш үчүн биз моундай буну сип мойка деп коет, бунучу. Сип мойка деп коет. Бул бир ошол шелеч менен, кислота менен, биринчи суу менен жуйбуз, андан кийин шелеч, андан кислота кылып туруп, өзүнүн этап менен ар бир нерсени жууп тазалап турабыз. Биз тазалыкка жүргөн проточный трубалардын ичин тазалап чыкканга бүт процесске ушул болмок да. Бул ушул трубаларга, куюлуп аткан емкостторго, анан куюлуп аткан розлив бүт тазаланат биздечи. Биз тазалыкка аябай көңүл бурабыз да. Нурстан ага, бул сырьёңуз түшө турган жериңиз экен го? Өтө көп сырьё турат. Күнүнө канча сомдук сырьё келет? Бул жерге сезондо 15-20 миң долларлык сырьё келет да, андан дальше ар жак уже даяр продукция болуп чыгат да. Моундай пет деп коет, мынаныча полиэтилен терефталат деп коет. Ушудан моундай бутылкалар үйлөнүп чыгат. Ушулардын крышкаларынын этикеткасын ошо бул баягы макитанык экен. И горячий болгондо калыңыраак да сиздики. Горячийде калың, чоңураак экен. Бул полный Кытайдан производство болуп келет дагы, бул жакта жүрсөйсүз. Бул жерде өзүбүздөн чыгат да. Кээкелер өзүбүздөн чыгат, кээкелер Өзбекстандан чыгат, Казакстандан алып келет. Эми каерде кандай эмне чыкса, ошол жерде да максималдуу өзүңүздү колдонгон керек. Ооба, биз конечно биз өзүбүз патриоттук деген сезим бар да негизичи. Өзүбүздүн өндүрүштөрдү өзүбүздөн чыкканды колдонууга аракет кылабыз. Анан эң кызыктуу жери калды. Нурстан ага мага лабораторияны көрсөтсөңүз. Все болду, жарайт. Ана сен өзүң көрдүң, биздин ишкана тазалыкка аябай көңүл бурат. Биз ошо менен сыймыктанабыз. Бизде Кыргызстанда саналуу гана компаниялар ISO стандартына жооп берет. Ошонун бирөөсү ошо биздин ишкана болуп эсептелет да. Ошон үчүн биздин бул экосуу деп аталганыбыздын себеби дагы бул ушул экология жагын карайбыз, анан тазалык жагын да карайбыз да. Анан бизде ошо келип санэпидемстанциядан келип текшерип турат. Ошо дайыма өзүнүн сертификаттары бар. Ошол нерсеге жооп бергенге аракет кылабыз бизчи. Нурстан ага, 5 жылда ушул жерге жетишипсиз. Дальнейший максаттарыңыз кандай болуп атат? Көрүшпөйсүзбү? Кудай кааласа, буюрса, Алла насип этсе, биз азыркы учурда 80-90 тонна объем чара алабыз. 3 жылдан кийин 300 тонна объем чарганга ниет кылып атабыз. Күнүнө. Анан ушунун бүт бардыгын иштегенге, ушунчалык чоң деңгээлге жеткенге биздин урматтуу президентибизге жана ошо жергиликтүү башкарма органдарына ыраазычылык билдиребиз. Аябай чоң жардам болуп атат да бизгечи. Азыр көп эле ушул неме болуп кетти, президент тараптан, жергиликтүү немелер тараптан бизнестерге поддержкасы. Мисалы, налоговый жактан. Мен деле мисалы зергерчилик тармакка 0,25 түшүрүп берди. Оборудованияларыңыз кандай келет сизде? Биз ошол мамлекет тараптан эң чоң жардам болгон бул оборудование биз алып келебиз дагы. Ушунун НДСин 5 жылдын ичинде төлөйбүз да. Машалла. Бул дагы бир өзүнчө бир аябай чоң бир жеңилдик. Льгота го дейм, чоң эле. Бизге деле ушундай болуп атат азыр. Нурстан ага, сиз 5 жылдан бери мындай тихо иштеп атасыз да, мындай айтканда. Эми качан ачылышыңызда кандай максаттар бар ушул боюнча? Кудай кааласа, майда ачылышын кылайын деп атабыз. Ошо ачылышка урматтуу биздин президентибизди чакырганга ниет кылып атабыз. Келип берсе, бул биз үчүн аябай чоң сүйүнүч болот. Биз азыркы учурда 2 өнөктөш менен иштешебиз. Эгерде дагы ушинтип бизге суусундук чыгарып бергиле, өзүнүн бренд менен чыгарып бергиле, биз иштешкенге даярбыз да. Негизги максаттарыңыз жакшы экен. Кудай кааласа, Аллахым ийгилик кылсын. Биз дагы ошого бир себепчи болуп калсак, өтө сүйүнүчтүү болобуз. Болду, силерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Урматтуу туугандар, ар бир жумуштун бизнесмендин өзүнүн главный офиси болуш керек. Ошол жакта отдел продажа бар. Мага ошол кызык болуп атат. Кирип туруп байкайлычы. Саламатсыздарбы? Кирсек боло береби бияка? Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Офисиңиз боюнча айтып берсеңиз анда. Офис, команда, бүт баарына как она есть. Эми биздики жөнөкөй эле офис, өзүң көрдүң. Ушул жерде жалаң келишимдердин баардыгы ушул жерде жүрөт. Монолит зданиянын 4-кабатында экен, э? Монолит бизнес центрдин 4-кабатында. Ошо бул жерде ошо бизде бухгалтерия отурат. Бул жерде ошо переговорлор болот. Эми бу жерде өзүм мен көбүнчө деле отурбайм мынас. Эми билесиң, только разъездде жүрөсүз. Только разъездде обходдордо менчи барып. Бизде азыр 5 проект болуп атат. Ошо 5 проектти барып текшермейм мен. Мына костюм шунчаны өзүң көрүп атасың, мен анча-мынча видеого даярданып. Видеого даярданып дегендей да. Жок, сиз айтып атпадыңыз, бүгүн коноктор келет депчи, покупательдер келет. Ошол эле болот да, тартсак болот. Командаңыз боюнча тааныштырыңызчы анда, мындай отдел продаж. Жүрүп басып кетик. Бул жак ресепшн, өзүң көргөндөй, ошо биздин логотип менен ошо келген конокторду ошо тосуп алат. Тосуп андан кийин азыр бул жакта мисалы отдел продажды көрсөтөм. Жүрү.
Отдел продажда негизи сиздин бизнесиңиздин мотору болуп эсептелинеби же мындай элеби? То есть өтө басым жасайсызбы сатканга же өзү автоматически эле сатыла берет, просто тейлеп коюш керекпи? Эко тең го дейм. Аракетин менен кылабыз, анан тейлебин дагы өзүң билесиң, жакшы эменде кылыш керек да, жакшы форматта. Кээ бир бизнестерде өтө сатканга аракет кылышат го. Биз эми анчалык деле эме кылбайбыз, биз уже клиентке түшүндүрүп беребиз. Анан эми ар жагын уже клиент өзү ойлонуштуруп карап көрөт да, эсептеп. Бирок эми мисалы үчүн квартира алганга караганда эми баары бир мындай бир жакшыраак эме да, инвестиция да. Бул жакта жетекчиңиз ким? Жетекчи бул жакта Бексултан. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы, жакшысызбы? Командаңыз боюнча 1-2 суроодо канча адам иштейт отдел продажда? Азырынча 4 адам иштейт. Удалянада 3. Бул жакта выездныйда бар бизде. 6-7 адам иштейби? Мисалы кардар келгенде эмне консультация берилет? Же кардарыңыз Инстаграмдан уже кызып туруп келип, бул жакта уже покупкага келип калабы, же көбүнчө келип консультацияны алып кетип, анан консультация алат, анан бул жактан биз уже так маалыматтарды, документтерди көрсөтөбүз. Сиздер уже полный жерлериңиздер кызыл китеп, анан проекттерин көрсөтөбү бул жакта? Могу сен карап турган бул жанагы Караколдо проектибиз. А бул жанагы уже завершенный, А бул болсо жанагы жылуу суудагы. Жет өгүздөгү жылуу суу, 2 этаж виллалар банясы менен деген. Бул жерде канча калды немеңиз сатыла элек? Так, бул жерде почти 50 үйдүн ичинен бир 20га жакын сатылып кетти. Сатылды, А сиздерде мындай бир эме да суроо, мотивацияны көтөрүш үчүн командага бир көбүрөөк зарплата бересиздерби же эмне басым жасалат? Бизде окладтан проценти жакшы. Окладдан процент жакшы. Бизде алдыңкы бизде сатуучулар 200 000 сомго чейин алышат да, средний. Машалла. Бирок Нурстан аке айткандай эле отбор өтө күчтүү болушойт. Жакшы отбор. Катуу карап, Дагы кандай бир өзгөчөлүк бар сиздин отдел продажыңызда? Көбүнчө эле телефон менен бүтүрүлөбү, аягында же контракт түзгөндө булар өздөрү бүтүрүшүп туруп, налга сатышабы же рассрочкага сатышабы? Рассрочка өздөрү бүтүрүшөт. Базабыз бар, ушак баарын киргизишет. Рассрочка кандай варианттары? Капсуланып 12 ай, вилланып 18 айга чейин. Бирок көбүнчө клиенттер 70-80% беришет. Ошондо скидка жүрөт бизде. Первоначальный взнос деген темаларны уже индивидуально сүйлөшө бересиздер да? Машалла. Азыр деле байкадык, бир кардарга сатты окшойт, сиздин кабинетиңизде отурган эме, Бизде күнүнө кебирде 3-4 сделка болот, кебирде бир күн болот, бир сделка болот, ар кандай болуп калат. Жакшы спрос, жакшы. Минимум күнүнө бир 3-4 продажа бар экен да? Минимум деп айтканда билбейм, бир 1-2 болуп турат да. Ачыгын айткандачы. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Таанышайлы деген ой. Ким болосуз бул компанияда жана эмнеге жооп бересиз? Менин атым Урмат. Мен ушул жерде финансовый директор деген кызматтамын. Финансовый, юридический момент. Кардарлар менен документальный жактарына да сиз жооп бересизби? Ооба. Мен мисалы кардармын дейли, бир суроо. Мен мисалы 60 000, 70 000ге капсуланы сатып алганда эмнелер өтөт мага документ боюнча? Сизге объектти бүтүргөндөн кийин кызыл китепти өткөзүп беребиз. Жердин участогунун жер тилкеси 1,5-2 соток болот примерно. И ошондой эле техпаспорт өткөзүп беребиз. Ошол эле кыймылсыз мүлккө. Мен акча төлөгөндөн кийин террасаларга чейин бүт ремонтторун өзүңөр жасап коюп бересиңер. Под ключ. Под ключ. Это с мебелью полностью. С мебелью полностью. Даже ичинде жатабыз халаттар болот. Ошого чейин. Кийинки обслуживание кимден болот? Мисалы там чистить, ремонт делать. Кийинки обслуживаниясы эми биз ошондой кардарларга эме түзүп беребиз, кызмат. Орусча айтканда управляющая компания деп коет. Договор с управляющей компанией. Биз силерге саткан жердин городок деп коелу. Ошол городокту ишин жүргүзөт да. Ошонун турларын организовать этет, ошол жана Booking, Airbnb дегендерге иш жүргүзөт, чтобы ошол сиздин капсулаңыз сиз сатып алгандан кийин пустой турбасын, сизге акча келип турбасын депчи. Сиз, например, шаарда турасыз да. Караколго постоянно барып келгенге шартыңыз жок. Например, Караколдон ошону иштеткенге деле шартыңыз жок башка, потому что квартираңыз жок жерде жашаганга. Ошон үчүн биз ушундай эме түзүп берип атабыз да, условия. Технический жактарын деле өзүңүздөр карайсыздар. Полный, ошо технический, коммунальный услуга, ошол бүт обслуживание, терезелерин жууп, тазалап, постоянно презентабельный вид кылып турганга биз фирмабыз жооп берет да. Мен мисалы азыр капсуланы сатып алдым. Ошол сатып алган мөөнөттөн канча убакытта уже орнотулат и жумушка кирет? Бул проектке жараша болот. Мисал келтирсек, биринчи проектте бул кардарлар бизден сатып алгандан кийин 2 айда биз уже ошол капсуланы коюп тургузуп бергенбиз да. Уже 3-айда ал капсула иштеп баштады. Мына азыр биздин кардарлар келди.
уже биринчи выплаталардын доходдорун ала башташты. То есть декабрда полный ишке кирди, январдан уже доход ала башташты. Эмечи акчалар мисалы кандай болот? Наличка берилеби кийин же айына берилеби, кварталга берилеби, анан расчетный счетко түшөбү, кандай болот? Биз деген ошол негизи полный өзүбүздүн ишмерчилигибизди эмеден безналичный расчет менен жүргүзөбүз да. То есть даже биз ошол капсуланы комплектующийлерин алсак же бирөөгө акча төлөгөн болсок, полный безналичный расчет жүргүзөбүз. Ошондой эле кардарларга только расчетный счетуна банкына которуп беребиз. Анан кийин налогдор дагы деген бар го, мисалы налог, там охрана, там зеленение дегенге. Аны уже кардар өзү төлөйбү? Кардар өзү төлөйт. Анткени деген бул доход алып атат кардар. Кыргызстанда негизи жаран доход ала турган болсо ошонун налогун төлөш керек. Канча процент түзөт? Мисалы мен айтам 100% алдык дейли, 100 000 сом алдык, канча процент түзөт ошол? Мисалы үчүн кардар бизде единый налоговый режим деген бар. Если ошол режимде иштеп аткан болсо 4-6% төлөйт. 4% бул безналичный. Ооба, 4 безналичный, если расчет счетко түшсө. 6% болсо, бул если наличка ала турган болсо. Бирок бизде безналичный болот, ошон үчүн 4% деп айта берсек болот. Жалпысынан бүт расходторду алганда бир 7-8% түзөт экен да, бул көп эмес да турабы? Мисалы 100 000 сом алсам, 10 000 сомго чейинки бул чыгаша болот экен. 100 000 сом алсаңыз, 4 000 сомдун налогу төлөйсүз. Сизге чоң рахмат. Макул. Жеңилдерге ийгилик. Сизге рахмат. Биз азыр капсула жыйнап турган заводдо турабыз. Бул негизи кыргыздар биз мындай бир тарбияга кирип калдык го. Эми бул жерде сборочный экен. Бул жерден чогултуп коет да Кытайдан келген нерсе турбайбы деп ойлойт да көбүч. А мен айтайын, Toyota, ошол эле iPhone, ошол эле саат заводдору бардыгы Кытайга сборочныйга заказ беришет да. Но основа ошолордуку болуп чыгат. А биздин мына Нурсултан байке Кыргызстанда биринчилерден, даже СНГда мен билишим боюнча, СНГда биринчи болуп, өзү сбор кылып чыгарган жерди ачкан. Сиз мен түшүнүшүм боюнча Кытайдан бүт детальдарды гана алып келесиз. Жок, бул жакта жасайсыз. Ито бир 40% алып келебиз. Калган бияктан жасайсыз. Значит, ошол эле темир тесектердин бардыгы Кыргызстандан чыгып туруп жасалат. Бул Айнекс терезелердин бүт бардыгы, айнектердин бүт бардыгы бул Айнекстандан чыккан. Мен ушуну балайм, просто айтайын дегеним, кыргыздарыбыз ушул түшүнүктөн бир аз өтсө. Мындай өзүбүздүн культурабызды чоңойткондо, анан ошондо бизде Кыргызстанда бир өндүрүш деген түшүндүрүп жогорулайт го дейм да. Нурсултан ага, могул жасаган заводуңуздагы производственный мындай мощностьиңиз канчалык? Бул домиктерди канча штук жасап атасыз? Азыр бир учурда 20 домик чогултуп атабыз. Бир учурда. А бул канча убакытта бүтөт? Бир домикти биз среднен бир 1,5-2 айда чогултабыз да. Домиктерди жасаган мөөнөттө бир канча адам задействован азыр 20 штук жасап аткан болсо? 20 штук адамга бир домикте биздики конвейерный системада биринчи каркас бүтөт. Азыр общий эсепмен алганда бир 30га жакын адам иштеп атат. 30 адам. Ошо жетишет экен да? Ооба. А сизде эмне үчүн сиз Кыргызстанга алып келип чогултудуз? Ошонун логикасы эмнеден чыкты? Логикасы биринчиден бул Кытайдыкы, аларда утеплениеси аябай слабый. Биздин климатка жооп бербейт. Бизде кыш катуураак. Кыш катуураак, мен көрдүм да Кытайдын эмесинчи, качестволорунчу. Ошон үчүн аны биз өзүбүз чогултушубуз керек экен, плюстарын, минустарын бүт изилдеп чыгып, аябай чоң анализ кылдык. Почти 1 жыл анализ кылдык. Сиз бул рынокто канча жылдан берисиз? Бул рынокто 2 жыл болду. 2 жыл. Өзүңүз изилдеп киришип анан. Мындай бир эме өзүм үчүн да, сиз Россиядан келген бизнесмен катары, эмне үчүн именно ушуга кирип кеттиңиз, именно ушул туризм бизнесине? Эмнеге дегенде мен Россияда 13 жылдан бери стройка тармагында иштегенмин өзүм. Биз азыркы объекттерди курганбыз, стройматериалдарын сатканбыз, эми ошол иштерди көп кылганбыз да. Анан ошого эме бул биринчи критерий, анан экинчи критерий негизи мен ошо Кыргызстанда туризмди өнүгөйүн деген максат болчу, ошон үчүн ушул ишти кылдык да. Кытайдан өзүңүздөр алып келип туруп, буну кураштырып баштап атасыз. Нурсултан ага, бул 20 штукта жасап чыгарсаңыз, каяка бир жака сатып атасызбы же өзүңүздөргө коюп атасыздарбы? Биз бул клиенттердин заказы дагы бар бу жерде. Казакстандан да заказдар бар. Андан тышкары биз өзүбүздүн кызыл китеп жерлерибиз бар, Ысык көлдө. Ошол жака коюп сатып атабыз. То есть бул маанилүү жери экспорт менен деле уже алектенип атат. Ооба, экспортко чыгып, азыр уже Казакстанга 5 саттык. Кече жакында Түркистанский областтын акими атайын аким өзү келип кетти. Сен түшүнүш үчүн аларда аким бизде акимдер анча көп тааныбайт да биздечи. Аларда как мындай мэр катары эле кетет да жердечи. Машалла. Эми мындай маселе бар да. Сиз бул количествоны жасагандан кийин дальше бир максаттар барбы? Мындай эми 20 штук бүттү да.
клиентке бердиңиз, өзүңүз местаңызга койдуңуз. Сиз ушул тармакта кетесизби же дагы башкаларды жасап баштайсызбы? Мисалы, модульный домиктин форматы башкаларды же именно ушуга упор коесузбу? Жок, именно ушу менен упор кылабыз. Биз бир нерсеге упор кылып, ошо менен до конца кетейин деп атабыз. Анан биз жакында ошо Казакстанга коебуз, шоурум кылып. Андан кийин буюрса эртең майда Россияга коюун деп атабыз, Кудай кааласа. Именно ушул капсулный домдор. Именно ошо бир эле ушул направлениянычы. Мындай моментта уникальность эмне да, мына жасалып аткан материалдарда. Мисалы, азыр могул USB бизге мындай простой эле көрүнөт дейли. Муну дагы өзүңүздөр чогулдурат экенсиздер. Утеплениясы кандай болот? Жана мына темирди айтып аттыңызбы? Ушул темириңиз эмне темир? Бул темир авиационный алюмин. Бул өзү негизи космос үй деп аталат да, космический дом депчи. Ошого байланыштуу булар Өчө калың экен, э? Ошо калың, көрдүңбү? Анан Кытайда көбүнчөсү аларда көп фирмалар тонкий менен жасайт, летний вариант менен. А биз буну атайын эртең бизге клиенттерден жалап болбосун, кийин бул таксыр мындай кылды, андай кылды деп айтпаш үчүн биз атайын муну калыңын алганбыз. Бул сырткы мага полный фасад ушул мененби? Сырты дагы, ичи дагы. Ички пластиги дагы ушул алюминден болот экен да? Ичи сырты бизде авиационный алюмин. Бул эмне ошондо суудун эмесинен сактайт? Бул жылуулук өткөзбөйт. Сууктукту өткөзбөйт, өзүнүн свойствосын өткөзөт, бирок определенный бир температурада өткөзбөйт да. Анан бунун немеси плотностью ушул аябай калың, анан ошо материал авиационный алюмин да. Күзгүлөрүңүз кандай жасалат? Анда эле алып келип атасызбы же бияктан жасатасызбы? Биз могу кайрылган жерин эле биз Кытайдан алып келебиз, ата калгандары бүт бардыгы биз колдон келишинче мен балдаргадан айтам, максималдуу түрдө бүт өзүнүн өндүрүштөн алгыла депчи. То есть мебели дагы, терезеси, мына USB, темир бул бүт ошо Кыргызстандан чыккан. Машалла. Негизи коюш деле өзү кыйын го, производственный частьтен бир аз түшүнгөн адам катары. Кытайдан же башка жактан келе турган нерсенин бардыгын мындай азайтыпсыз дагы. Бардык нерсени өзүдөн чыксын деп кылыпсыз да. Азыр ушул линияңыз бул астына бир мындай движение бир нерсе жасайсызбы? Ооба, бул ушундай конвейерный эме болуп тур, баягы поезд. Бул жактан курулуу баштап аягына чыкканда уже бүтүп калат экен да. Аягына чыкканда уже бүтүп калат. Там ушундай рельс менен эле чыгып кете берет да ал жаккачы. Азыр бул производствону дагы чоңойтобуз, бизде заказдар көп, жетишпей атабыз азыр. Квадратура канча жериңиз? Общий квадратура бул жерде 3000 квадрат. 3000 квадрат. Кызыл китепте өзүңүздөрдүкү. Ооба, кызыл китеп биздин атыбыз. Сиз эң главный ушуга инвестиция кылдым дедиңиз беле? Акчалар азыркы учурда ушуга кирди, бирок мурун сууда көп болчу. Машалла. Бул эми экинчи основной өзүңүздүн проектиңиз, бул деле. Бул жерде башка эмелер жок. Партнер дегендей. Канча количествону уже сатыптырсыңыз? 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде канчадан өндүрдүңүз? Жок, биз баштаганыбызга 2 жыл болду, бирок конкретно иштеп биз 1 жыл даярдандык. Анан могу эмени производствону иштегенибизге баштаганга жете бир 1,5 жыл болуп калды. Бир 1,5 жылдын ичинде биз общий эсеп менен алганда 50ге жакын үй саттык да. Өзүңүздөр коюп сатканыңызда? Сатканыбызда. Бунун ичинде экспорт дагы бар Казакстанга. Анан жанагындай модульный үйлөрдөн чыгарабыз, банясы мененчи. Ошондой дагы вариант бар. Бул аз угулганы менен бирок ар бири ушундай болгон болсо, үй квадратурасы 36 эле канча эле? 38 квадрат. 38 квадрат. Ар бири окшош. Ооба, ар бири окшош. Эми сен түшүнүш үчүн 1 жылда 50 дана ушундай үйлөрдү чогултуп сатуу, нолдон баштап, эч кандай объем жок учурда ушунча нерсени коюп сатып, ушунча бир объемго жетиш, бул мен ойлойм, бул ишкерлердин арасында бул өтө чоң жетишкен экен. Бул эми башталышы тим болду. Башталышы. Биз азыр ушул эле жылы Ысык көлгө 80 үй коеюн деп планлап атабыз. Бул чисто өзүбүздүн проекттергечи. Нурстан ага, могул бизнеске канча акчаны салып койдуңуз бүгүнгө чейин? Бул биринчи этап инвестиция жете бир $700,000 болгон. Экинчи этап 300,000 $. Азыр үчүнчү этапка келдик. Азыр дагы андан дагы 2 эсе баш тийгилет. Бул өзүңүзгө бөлүп алган этаптар же инвесторлор салып атат ошондо? Көбүнчө өзүбүздүкү. Өзүңүздүкү көбүнчө. Не бул акташ деген темасы кандай болуп атат 2 жылда? Бул производство сразу өзүн акташ өтө кыйын. 2 жыл керек багачы, кеминдечи. Мисалы да, бир мынал домиңиз канчага Азыр сатылган баасы $34,000 анасы. Бирок себестоимости почти ушуга жакындап калат да. Неге дегенде биринчи этапта көп болот. Анан акча тапкан дагы бир башка варианты бар. Аны мен сага андан кийинкисин айтам. Ал Караколдо уже эмеңиз, Ооба, жана Кызыл китепте жерлер менен ошол жакта уже плюска чыктык биз ужачы. Жарым жылда чыктык плюскачы бир топ. Машалла. Нурстан ага, хорошо. Анда качество боюнча бир аз айтып бериңиз. Биз билбеген фактылар боюнча. Хорошо, эми кара, мына бул труба да. Айткан жериңиз баягы, Бул көп ойлойт. Буну жөнүнө койсо болот депчи. Бирок эми кара, мына жерде камера менен көрсөтөйүк.
көрдүңбү ичинде пена турат. Мындан көрдүңбү ичинде пена. Бүт бардыгы пена да. Бул шумоизоляцияга деле жакшы берет экен. Бул шумоизоляцияга бул эң негизги максаты бул ошол утепление да. Ушуну жакшылап караш керек. Эми жүрү утеплениясынан көрөк ичине кирип туруп элечи, жүрсөң. Биякта азыр иш болуп атат, манас. Бул рабочий процесс, көңүл бурбой деле койсоң боло берет. Эми кара манас. Мына 15 сантиметр көрдүң да? Так. Мына 15 сантиметр киргизгенде Машалла. факт менен көрсөтөт. 15 сантиметрге чейин. Анан Өтө чоң калыңдык го бул биздин Кыргызстанга, бул ошол биз гарантия берип атабыз, караколго коюп атабыз. Каракол аябай суук да. Мына толщинасын көрдүңбү? Толщинасы аябай калың да. Көрдүңбү? Бул авиационный алюминий. Неге жөнөкөй алюминий койбойсуз? Бунун качествосы жакшы, долгосрочный болгондугунанбы? Ооба, долгосрочный срок берет да буданча. Кымбаттыгы канча эсе кымбат? Белки обычный алюминийге караганда бир 2 эсе кымбат го дейм. Биз ошо завод курганда мен Кытайда партнерлордун бүт заводдорун текшерип иштеп аткан ишканаларын бүт баарын текшергем да. Эмелер бытовой техника, электрикаларды кантип кылып атасыздар? Ошол партнерлоруңуз менен алып келген нерсени коесуздарбы? Же ал деле? Жок. Уже электрика, гофра, ичинде иштетилүүчү нерселердин бүт бардыгы бул өзүбүздөн чыгат да. Ал деле өзүдөнбү? Машалла. Эми вопрос акыркысы. Бүттү, мына домик бүттү, сиз жасап чыгардыңыз. Мисалы мен заказ бердим Баткенден. Мага кантип жөнөтүп бересиздер? Кантип келет мага? Обычныйда жөнөкөй эле фурага жүктөп туруп эле салып ийебиз, болду. Сен жактан тосуп аласың. Мисалы мен сизге бүгүн заказ берсем, канча убакытта даяр болот? 2 айда даяр болот. Машалла. Азыр сезон болуп, жумуш көп болуп атат. Азыркы учурда 2,5 ай 3 айга чейин созулат. Доставканын акчасы канча кетет? Доставканын акчасы мисалы үчүн Баткенге чейин болсо, ал жактыкы жерде $1000 болот. Көлдүкү $500. Средний алганда бир $300 бир $1000 чейин болуп калат да. Аз сиз ошол Караколго барабыз. Ошого чейин бир суроо. Сиздер основном кайсы жака упор жасап атасыздар? Кыргызстандын аймагын ала турган болсок. Көбүнчө ошо Каракол менен Жетегөзгө упор салып атабыз. У нас бул өзү негизи производство негизи жакшы нерсе, бирок кереметтердин бардыгы туризм тармагында да. Ошон үчүн азыр Караколго барайык. Mesela Karakol'dan бүт барын айтып. Хорошо. Нурсултан ага, жаңы объектке келдик. Бул эмне деген объект? Тааныштырып берсеңиз. Бул жер Союзда курулган, башталган 80-жылдары. Бул жер Олимпийский комитеттин спортсмендерине курулган гостиница. Биз азыр турган жер бул Союз учурундагы эски ошол оздоровительный центрдин гостиницасы. Биздин наракта да жерибиз бар, ал жерден 2000 метрден жылуу суу чыгат. Бул жер квадратурасы канча? Бул жердин общий квадратурасы бул жер 2 гектар жер. 2 гектар. Зеленый китеп кылып алыңыздарбы? Кызыл китеп. Кызыл китеппи? Колуңуздагы проект боюнча бир таанышсак. Канча үй түшөт, эмне түшөт? Бул жерге манас бул биздин биринчи проект. Бул жерде 2 гектар жер. Бул жерде общий 60 үй курулат, мондой двухэтажный үйлөрдөн. Анан 10го жакын капсула курулат. Анан бул ошо Кыргызстанда эң биринчи жолу чоң масштабта жылуу суу халал стандарт менен ушундай бассейндер менен курулат. Термальный источник дегениңиз ушул? Ушул жер. Могул биз турган зданиянын жаңыдан курулган эмеси? Ооба, бул жаңыдан. Бирок бул жерди сен түшүнүш үчүн Союз жөнөкөй жер тандаган эмес да. Бул жер Ысык көлдүн эң жылуу жери. Анан ушунун арагында аккулар жүрөт. Аккулар, бу жерде баягы өрдөктөр ушул постоянно ушул круглый год ушул жерде жүрүшөт. Мына Нурсултан мырза биздин Кызыл Суу айыл өкмөтүнө тийиштүү кирпичный айылына ушул жерге коттедждерди салып атат. Бул жерде баягы бассейндер менен $1,5 миллион иш башталды. Азыркы күндө бул Нурсултан мырза сиздер Караколго да салгансыздар. Азыр мына бияка дагы салынып бүтсө, буяка туризм абдан өнүгүп, эс алуучулар көп келет деп ойлойбуз. Чоң рахмат сиздерге. Кудай кааласа, Алишерова буюрса, мога июнда уже биздин биринчи эс алуучулар уже бул жака келип уже эс алып башташат. Нурсултан байке, могул капсулный үйлөрүңүз кечээ заводдогулар да, Ооба, бул азыр буга чейин коюлгандар. Азыр заводдо азыркы учурда 20 үй чогулуп атат. Ошол жерден дагы азыр бул жака дагы 5 үй түшөт да. Общий ушул жылкы планыбыз бул 80 үй ушул көлдүн жегине коебуз. Азыр мына объектке кое турган бир 10 пландаган болсоңуз, канчасы сатылды уже, же сатылат? Бул жерден уже экөө сатылды. Ушул жерде бардык үйлөр ошо Кызыл китепте сатылат да. Бул деле уже инвестиционный проект болуп эсептелинет экен да, ал үчүн, Эми биздин компания киргизген болсо, бул эми бир эле биздин компания эмес, бул Кыргызстандын келечегине акча киргизген менен барабар. Бул ошол СИП панелден у нас. Биз буну кургандыктын себеби бул
биринчиден капитаниядан кылып беребиз. Капитания $200 кымбатыраак болот. Мисалы үчүн сип панелдин азыр базыркы баасы под ключ полный бүтүрүп бергенибиз баасы халаттар менен бүтүрүп беребиз. 1100дөн болсо капитальный строенияны ушундай кирпич менен же берки пеноблок менен газоблок менен куруп беребиз. Анын баасы $200 кымбатыраак болот. Бул деле азыр өтө выгодный болуп кетти го негизи. Канча жылга турат бул зданияларыңыз? Бул тура берет, бул 20-30 жыл тура берет. Эч нерсе болбойт. Сиздер ошо под ключ полный жасап бүтүрүп берет экенсиздер да? Халаттар менен бүтүрүп, бүт баарын бүтүрүп беребиз да. Азыр ичин көрсөң, жүрсөң, азыр мына кире келе. Бүт стяжка көрдүң да. Бүт бетон бережетчи. Салам алейкум, достор. Мына асты стяжка болот, теплый пол, биринчи этаж, экинчи этаж. Бунун эң чоң плюсу мына жерде кара. Мына жерде карасаң, мына 3-чү этажында, то есть 3-чү этажы бул терраса болот да. Эми кара, көлдүн видин көрүп атасың мына жерден. Аябай сонун вид. Бул жагы көлгө, бул жагы тоого ачылат да мына. Машалла. Ушул проект менен кетип атабыз. Бул үйлөрдү 2 айда Кудай кааласа уже бүтүрөбүз мына. Анда баягы ысык суу түшкөн жерди аны бир көрсөтүп бериң анда. Ошо болду, азыр баары көрсөтөбүз. Биз бул жерде стройканы баштадык. Ушул жерден термальный горячий источник чыгат. Сиз айткан баягынын уландысы ушул жерден башталат экен да? Ушул жерден башталат, ар жакадан жылат да. А могул ысык суу канча ылдыйдан чыгат бул? Бул 2 километр тереңдиктен чыгат. Бул полезный, ар кандай кожный заболеванияга, ар кандай суу өткөндөргө аябай мындай бир өзүнүн пайдасы бар да. Кыргызстандагы эң популярный нерсе ушул го дейм, Бул мен буну Кыргызстандын дагы нефть деп коем да. Бул негизи нефть менен бар, бул эч качан түгөнбөйт. Нефть бир күнү түгөнөт. Бул суулар түгөнбөйт да. Бул жердин астынан табигый чыгып турат. Ооба, табигый 2 километр жерден чыгат. Бул бассейн менен жасаган жериңизде кимдер келет, конокторду? Бул жер ошо Кыргызстанда ушундай чоңураак кылып туруп, биринчи ошо халал кылып атабыз. Бул жер ошо эркектердики, бул жак тиги жагы аялдардыкы. Биз азыр буну временно курганбыз. Ушунун жанына азыр Кудай кааласа 9 этаждык 2 апарт-отель түшөт. Кыргызстанда жок, ушул эле бассейнди биз 9-этаждын үстүнө коебуз мынас. То есть бул Кыргызстанда жок проект болот да. Суу ошонун үстүндө болобу? Ооба, 9-этажда, мына ушул эле бассейн 9-этажда, билесиң, Дубайда бар стеклянный бар го. Ошо стеклянный бул жагынан тоо көрүнөт, бул жагынан көл көрүнөт да, вид менен болуп. Бул жакта тоже стройка жүрүп атат, азыр уже биз бүтөөндөп калдык. Бул ушундай мындай раздевалкалары менен уже мындай башталды да буюрса процессчи. Бул жакта душ, туалети бар. Эми ушунун жанында ошо 9 этаж курулганда ушунун эле бир премиум сегменттеги болот да. Коноктор келгенде чечинип бул жакта калтырып, чомунуп, жуунуп, анан кийин чыгып кетет. Эми бул эме да бир апталык эс алып, өзүнө дарылана турган касиети менен болгон жер да, туурабы? Ооба, анан бул жерде грязьдан кошобуз бул жака мынас. Бул жакачы. Анан жазында кымыза лечение болот, жайында көл, кышында горнолыжный базага өзүң көрдүң 40 мүнөттүк жол берет. А мен түшүнүшүм боюнча кайрылуу айтайын, сиз инвестиционный проект катары зданияларды ушул жерде сатасыз. Ооба. То есть мага окшогон бир бизнесмендер келип туруп алса, бул постоянно иштеп тура турган бир жер болот. Ооба. Ошондон пайда тапса болот айына. Ооба, пайда тапса болот. 4-5 жылда өзүн актайт. Недвижимость. 3 жылдан 5 жылга чейин. Мындай показатель бизде азыр Кыргызстанда жок да пока. Анан вертолет бар деп аттыңыз го, площадка. Ошол боюн көрсөтпөйсүзбү? Болду, азыр барып көрсөтөбүз. Биз турган жер ошо баягы жылуу суунун эле пляж жагы да. Ошону карасаң мына видтич. Анан бул жак азыр дагы ошо эми көбүнө айтсаң ишене бербейт, бирок бул деле болот Кудай кааласа. Көбү сафариге ишенбей айткан. Мына жерде вертолеттун площадка биз куруп атабыз. Азыр документин күтүп атабыз. Бир айда документ бүтсө эле, сразу вертолеттун площадканын строительствосун баштайбыз. Эми мен деле уктум го. Просто менде түшүнбөгөн бир суроо бар да. Максаты эмне? Эми адамдар уча береби деген же эми арабтар ташыйсызбы? Жок, арабтар, чет мамлекеттен келген орустар келет Кудай кааласа. Анан бул жердин максаты премиум сегментти түшүндүрүү адамдаргачы. То есть жөнөкөй эле туризм эмес, уже мындай бир башкача уровендеги туризм да. Тактап турам. Анда сиз максат ушул эле комплекске бир эле вертолет курасызбы же любой жерде ошол болобу? Жок, бизде азыр 3 комплекс курулуп атат бир учурда. 3 комплекстен үчөөндө тең вертолеттун площадка. Ар биринде өзүнчө. Ар биринде өзүнүн, анан кийин бизде ар бир, мисалы үчүн азыр Аксай деген каньон бар. Ал жактан өзүнүн проект бар. Аксайдан воздушный шар менен учуп туруп бул жака чейин келет. А бул жерде мисалы үчүн Караколдогу барат да. Анан ошо 3 проектте үчөөдө тең вертолеттун площадка болот. Мен мындай кардар катары түшүнсөм, ушул комплекске келип эс алсам, мисалы вертолет менен учуп келдик, мен ысык сууда ата-энем менен эс алам да, бир апта. Ошол эле убакта мен пляжга келип, көлдү дагы өзүм эс алып жүрсөм болот экен да. Азыр адамдар көлгө мына жайында эле эмес, кышында да келип калган. Карасаң, мына жөн эле
көлдү карап отуруш эле бул өзүнчө бир мындай бир спокойствие да. Шаарда эми жумуш көп да биздечи. Келип, мен өзүмдөн келип, кээ бирде отуруп, көлдү карап эс алам да кадимкидечи. Русланга баа бердим. Ондон жарайт. Анан ким калоочулар болсо, көрдүң да. Бизде жалаң ушундай локациялар, топовый локация да. Бизге көп адамдар келет. Мисалы үчүн 2-чи, 3-чү локацияда жерим бар деп. Өткөндө бирөө келип туруп мен 500 000 доллар киргизем депчи. Мен айттым, байке, сиздин бизге акчаңыз кереги жок депчи. Сиздин бизге локацияңыз керек депчи. Анакы 1 гектардай жер экен, бирок 2-чи линияда экен да, 3-чү линияда экен. А бизде көрдүң да, у нас бүт эмелебиз, проекттерибиз 1-чи линияда же вид да. Биз проекттерди баштаганда биз эң биринчи бул көңүл бурган нерсе бул локацияга карайбыз, видке карайбыз да. Ошондо сиз азыр дагы бир адамдар сунуштап калса рассматривать этесизби, карайсызбы, э? Карайбыз, бирок только биринчи локация. Биринчи локация. Биринчи линия, жакшы локацияны сөзсүз вид болуш керек да. А дальше инвестицияны өзүңүз жасап, өзүңүз куруштуруп кете бересиз. Бизде проекттерде ар кандай өзүбүз инвестиция кылган проект бар. Мисалы Каракол бул толук өзүбүздүкү. Бул жерде эч кандай инвестор жок. А бул проектте дагы башка проекттерибиз бар. Ал жакта уже партнерлор менен чогуу кетебиз да. Эң интересныйсы Караколдогу капсулный домдоруңузду көрсөк анда, э? Болду, жарайт, хорошо. Эртең менен көрдүң эле? Бен эч нерсе жок эле, азыр уже мына акыркы 2 капсуланы коюп атабыз азырчы. Буюрса. Мына биринчисин уже коюп бүтүптүр, көрдүңүз? Ооба, биринчисин уже коюп бүттүк. Азыр ошо экинчисин коебуз дагы, уже бул жак уже полный полноценно бүтөт да. Эми өзүңүз производство кылганыңыз үчүн неме окшойт мындай, жеңил окшойт бул нерселерди? Капсуланын нерси жакшы, 2 айда бүтүрөбүз дагы. Анан дальше уже коюп кете беребиз да мынас. Эми суроо да. Могу капсулалар сатылып бүтүп атасыз да, эми же барбы? Мен алганга. Бул проекттин уже жок. Жокпу, э? Сага дагы жок мынас. Неге дегенде, экинчи проекттен 20 капсула коебуз, а жерден 18 сатылып бүттү, 2 эле калды. Азыр бу жерде бизде экинчи проекттен 18 вилла куруп атабыз, двухэтажный, 6-8 кишиге банясы менен. Мындай. О, көрсөтүңүзчү. Ушундай, бирок сырты аппак болот мынас. Бул просто биздин клиент ушинтип сураган, ошого ушундай кылып берип атабыз. Бул же сатылган завершенный. Ооба, бул же завершенный, уже клиенттер жашап атат. Ушунуз интересный экен негизи, мындай чоң видео экен. Кийин могу жайкыга мунун бүт барды ландшафтный дизайн болот, мына жерде арчалар отургузулат, могу жер бүт барды асфальт болот да. Онан мындай качеля-мачеля болот экен. Ооба, качелелер болот. Биз просто эмеде кылышыбыз керек эле. Декабрда, бирок декабрда уже асфальтка кылса болбойт экен да, кыштындачы. Ошого жетишпей калды. Катай калат. Сыртынан караганда сэндвич менен жасалганын карап эми ишенербейсиң го. Кандай болот эми ортосунда пөк болсо депчи, бирок ичине кирип турабыз. Өтө сонун экен. Базар жок, өтө сонун экен. И то адамдар жашаптыр да уже. Бир аз мындай обстановканы көрсөтсө болот. То есть не рекламный экен да. Эми айтып берсеңиз, эмнеге именно сэндвич менен куруп атасыздар? Эмнеси күчтүү жагы? Бул сэндвич панелдин бат жылыйт. Анан кийин сейсмостойкий. Үчүнчү эң негизги нерсе биздики эко капсула деп, бул эми биздики экологиядан карайбыз да. Бул жердин кыртышын бузбайт да мынас. Биздин куруп атканыбыздын себеби ушул. Капитальный эле курсак болот, бирок капитальный жердин кыртышын бузуп салат да, природанын өзүнүнчү. А бунда анда анча бузулбайт. Эми кара, мына жерден азыр бүт эмелерди. Бул жак кухня экен, совмещенный зал менен. Бул жак кухня, совмещенный зал менен. Белки биздин проект эле ушундай эле болот. Мынас ушундай эле. Арка жактагы. Ооба, арка жактагы. Азыр мен светтерин күйгүзөм, берселер көрөсүң азырчы. Машалла. Освещениясын көрдүң да? Бул жак ванна. Көрүнүшү, бул жак ванна, мына жак спальный. Полноценный, бу жерде общий. Көрсөтсөк болот да, бир картинка. Ооба, конечно, болот. Бу жакта уже биздин клиенттер жашап атат. Кадимкидей эле үйдөгүдөй. Ооба, эми экинчи этажда кара. Мына свечащий эмелери менен, лестницалар менен бүт. Эми ушунун баары кирет да, эми подписчик болгондо. Ооба, ушунун бүт бардыгы болгону 1300 доллардан да. Болгону. Иши бул жерде банясы жок дедиңизби? Ооба, бул жерде банясы жок, бирок кийинки проектте бүт банясы менен келет да. Мына карасаң, ичиндеги эмесин жасалганларын мына жерде кара. Экинчи спальня болду же. Экинчи спальня мына вид, көрдүңбү? Биз адамдарга көбүнчө ушундай Машалла. вид сатабыз да. Бул жактагы спальня? Ооба. Ошондо 4 спальня болот экен. И ваннасы менен. Ооба, 4 спальня астында. Эмеси шеф квадратурасы канча жалпы? Так, бул жердин общий квадратурасы 154 квадрат у нас. Белки виллалар, алар 80 квадраттан болот, бирок 3-чү этаждагы террасы болот да. Ошондо 3-чү этаждын астыңкы террасаларды кошкондо общий где-то бир 140 квадратка жакындап калат. Террасаны менен. Бол террасаны кошкондо да, кошкондо ата биз негизи кошпой эле айтабыз да. Эми кара. Машалла. Мына видти көрдүң да.
Эми бул жак отдельный эле бир терраса экен да, летом можно посидеть дегендей. Жайында отуруп көрүп, мына капсулалардын өзүнүн террасасы бар, бул жердин өзүнүн террасасы бар. Мына уже көрдүң да, дөңгөлөр коюлуп атат уже. Кран менен акырын-акырын. Командаңыз күчтүү экен. Эми команданы чогулттук да, мына 2 жылда аламдар кетет, келет. Ушундай моменттер болуп турат да. Эме да, могул үйүңүздүн чыдашы канча жылга чыдайт? Чыдап берет спокойно 20 жыл. 20 жылга чыдайт. Онда деле бир кичине реконструкция кылып койсоңуз. Ооба, сыртын ичин алмаштырып туруп кайра дальше кетире беребиз. Утепление немен болот? Булдуку пенопласт менен болот. Мына пенопласт менен фольгадан кошулат дополнительныйчы. Ичинин обогревательный системасычы? Аябай батчылып болчу. Неме менен ошол теплый полбу же кондер менен? Теплый пол менен дагы, кондер менен дагы. Бирок азыр теплый пол менен жетет негизи. Короче, от көмүр жакпай жок дең, Жок, андай нерсе экологический темада уже только ушул свет менен. Суу и свет өчүп калыш темасы жок бул жакта. Бул жер баягы бул линия горнолыжный базага уланган да. Горнолыжный база бул дайыма иштеп туруш керек да манас. Ошон үчүн бул жакка суу свет Күчтүү жака уланыпсыз анда. Ооба. Дурлан ага, мен сиздин клиентиңизмин го дейм. Могул самолетуңуздан бирөөнү алыш керек болуп атат. Айтып бериңби, кереметтерини. Bunun кереметтери эми авиационный алюминий 360 градус салып бар. Ичи сырты дагы полный. Ичин азыр көрөсүң го, көрөбүкпү ичине? Көрсөтүң. Будан бизде азыр биринчи проект сатылып бүткөн манас. Ала турам десеңчи. Экинчи проекттен 20 капсуладан 18 сатылды, эко эле калды да. Экинчи проекттен алам десең, ошол жанагы модульный дом двухэтажный банясы менен бар да. Могул жериңизди сиз айттыңыз го, сотук менен техпаспорт менен берилет. Ошондой болот да. Ооба, 130 квадрат жери менен анан техпаспорт беребиз буга. Кызыл китеп жери менен сатып аласың да. Бир көрсөтүп бербейсизби? Жүрүп. Мини барны менен бул жак спальный, бул жерде расходный диван бар. 2 кишиден жатса болот бул жакка. 4 адамга чай ичкенге болот экен, Ооба, бул жер уже санузел. Бул жер жөнөкөй санузел эмес, акылдуу санузел. Ичинде бүт керектелүүчү нерселер бар да. Отелде эмне болсо ошонун бүт бардыгы бар. Плюс акылдуу санузел деп коет. Бул жерде мына штора, проектор дагы бар. Проектор менен коесуң да, мына түшүрүп туруп, жаап туруп, полноценный домашний кинотеатр болуп калат. Мен кошумчалайын анда. Спальный өтө мындай вид менен экен, анан өтө жылуу экен. Багандай бир самолетный эмеде окшош, аэродромго окшош немеде жатат экенсиң да. Сиз айтып аткан стальдын немеси да мына, ичи дагы, сырты дагы. Мына кара. Утеплениеге ушул жардам береби? Бул эме мына көрдүңбү? Эч нерсе болбойт да. Прочностька. Прочность жакшы, анан бул эмеге жылуулукка дагы аябай таасиринде. Сен азыр жылуу деп атпайсыңбы? Ошо авиационный алюминий бул сууктуудан, жылуулуктудан өткөзүш боюнча аябай прочный материал да. Булда деле ошол теплый пол менен и кондиционер. Ооба, эки кондиционер бар, теплый пол бар. Жайында ичин Сибирь кует, кышында Кудай кааласа Ташкент болот да. Өзүндө жатып көрдүм да кандай экенин. Мындан сырткары террасасы. Ооба, мындан чыккары мына террасасы бар. Террасада мындай сон вид менен. Нурсултан эми ушул акчага баардыгы кирет. Мебель, себел, эчтеке менен ойлонбойт. $77 бүт подключ, бүт баардыгы кирет. Жери дагы. Жери дагы кызыл китеп жерин өткөзүп беребиз. Анан кийин өзүңүз управлять этесиз. Биз өзү управлять этип, иштетип, ушун бүт баарын эмеге биздин кардаларга иштетип беребиз. Базар жок. Эмечи канчада бир акча берип турасыз инвесторлорго? Инвесторлорго ежеквартально 3 айда бир берип турабыз. 3 айда бир. Могу кышта хорошо, гарнажга келебиз дең. Жазда эмне кылат бияка? Жазда менде кымызаречение. Бу жерде мурун негизи бул жер кымызаречение местосы болчу да. Биз ошол ишин сатып алганбыз. Ошондо элдер келип бир апта эс алып, кымыз ичип, эс алып, анан дальше кетип берет. Жазында кымызаречение, жайында бул понятно, тоо, ысык көл, кышында лыжа. Эми бул жердин сезонный эң слабый бул көбүнчө күздүн болот да. Бирок күздү деле толтурса болот. Ар кандай ретриптерди, чогулуштарды сиздер жасап атасыздар, ошо. Уже баштадык. Биздин кадрлар уже көрүп атат. Өзүнүн турларыбыз бар. Экотур деген өзүнүн компаниябыз да бар. Өтө жакшы. Нурсултан эми өтө секретный адам болуп кеттиңиз окшойт. Бул проектиңизди эмнеге айтпадыңыз мага? Эч ким билбейт го буну. Бизде негизи проекттер көп да манас. Ошону анча-мынча жетишпей калабыз, унутуп калабыз дегендей. Бирок бул проектти тигини бүткөндөн кийин ошо экинчисин баштаган Бул мына капсуланын эле жанында экен. Ооба, капсуладан эле 100 метр эле бул жакта бул Каракол 2 деген проект. Бул жерде общий 18 вилла түшөт. 2 этаждуу банясы менен 6-8 кишиге рассчитанный. Бул жер качан алынган өзү? Бул жерге бир 3-4 ай болуп калды. Эми жасап баштадыңыз. Ооба, 3-4 айда биз сууну тарттык, канализация, светти тарттык. Сиз документация жактарын бүтүрүп, анан кийин айтып атасыз да. Документация жагын бүтүрүп, эми азыр баштадык. Бул жерге общий 18 вилла түшөт, анан 20 капсула түшөт бул жерчи.
Азыр квадратурасы канча сотиге? Бул жердин общий сотиги так 40 сотик болуп калат. 40 сотикче. 40 сотик. Базар жок. Мына ал жерде азыр объекттериңиз уже түшүп атыптыр. Чоң объекттер ичинен көрсөтөлү эле. Рустам ага, бул жактарың уже башталыптыр, э? Башталды. Бул объекттериңиз. Бул именно ушул вилла деген ушул эки этаж. Ооба, бул эки этажный вилла, банясы менен баасын сурай турган болсоң $1300 сатып атабыз. Квадратурасы. На базе котлована. Азыр 3 үй, 2 үй сатылды. Аздан 2 үй сатылса 1500-гө көтөрүлөт. Бүткөндөн кийинки баасы 1700-1800дөн болот. Бул Подключ даяр кылып бересиз. подключ халаттар менен жана сен халаттарды кийип жүрдүң го. Халат, посуда бүт бардын бүтүрүп беребиз бизчи. Канча убакыттын ичинде бүтөт бул виллалар? Бул виллалар аз Кудай кааласа өзү негизи общий 3 ай 4 айдын ичинде 3-4 айда бүтөт да. 4 ай жаздын аягына чейин уже берип калат экенсиздер да. Мына жайкы сезонго уже Кудай кааласа могу проекттин бардыгы уже ишке кирет. Могул объект айтып атасыз го? Капсулалар менен виллаларды канча процент сатылып кетти? Бул жерден 5-6%. Жок, 5-6%. 20 мына жерде астында 20 капсула түшөт да. Ооба. 20 капсуланын 18-и сатылды, 2 эле калды. Уже сатышыңыздар. А мына вилладан азыр 2 сатылды, 18 вилладан. 2 сатылды, 16 вилла бар дагычы. 80 квадрат, 1300дөн көбөйткөндө $104,000. Акталыш жагын карай турган болсок, бир 3 жылдан 5 жылга чейин Өзүңүздөр баягындай эле управлять этип бересиздер. Ооба, ушул жерде эле өзүбүз эле аракет кылып, адамдарды алып келип, тур фильмдер менен сүйлөшүп, бул затты уже өзүбүз толтуруп беребиз да. Мен бир эмен бар да, офисиңизге барганда кардарларыңыздан отзыв алсам болобу? Мындай инвестиция кылгандыгындардан. Анан бул виллаларды, капсулаларды ким мындай алат обычно? Жеке ишкерлер. Мисалы үчүн бизде көбүнчө клиенттер болду, бул өздөрүнүн квартираларын сатып биздин проектке киришти да. Көбүнчөсү недвижкага кирип кеткен го, ошолор менен. Недвижка баягы квартира билесиң да, 10 жыл, 15 жыл өзүн актайт да. Коммерческий помещение 7-8 жылда актайт, жакшыларычы. А биздики 5 жыл, 6 жылда актайт баягы. Ошого бул жакка салышып атат. А сизде негизи эмнеге ишенет сизге? Биз эми иштерди баштадык, проекттерди көрсөттүк, ошого ишенип, ошого кирип атышат. Фактически болгон иштер көп Ооба, фактически болгон иштер көп, анан биздин производствону көрсөтөбүз бизчи көбүнчө кадрларгачы. Мындай эле айтсаң көп ишенер бейт мынасы. Бул жөн эле мындай воздух көрсөтүш керек да. Сафарин сүйлөгөнө эч ким ишенген эмес да. Кылгандан эми ишенип баштаса элек адамдарчы. Эмнечи? Могул азыркы капсулаларыңыздын заполняемость канча болуп атат? Эми мен мисалы баягы алгым келип атат. Капсуланы алдым дейли. Заполняемостьга уверенность болуш керек. Азыр мен байкашымча эл көп экен. Кышта, жазда кандай? Уже место жок азырчы. Место жок. Күнүң толуп турат. Ооба, азыр эми Кудайга шүгүр заполняемость бир эми жаңы болгон үчүн бир аз толтуруш кыйыныраак болуп атат, бирок 60-70% заполняемость бар. Мисалы үчүн азыр жума күнү, суббота, базар күнү адам почти 100% заполняемость. Будний күндөрү бир аз азыраак. Сон Нурсултан эми жасап атасыз хорошо капсулаларды. Эң главный эмне үчүн кардарлар сизге келишет? Ушул вид караганды келишеби? Эмнеге? Кардарлардын келиши бул биринчиси бул көрүнүш, экинчиси локация. Анан көрдүң да мына вид үчүн алышат адамдарчы. Эми бизде ар бир үйдө террасасы бар. Биринчи этажда терраса, Биз турган жер терраса. ушул жер терраса, экинчи этажда терраса, үчүнчү этаж крыша, полный терраса. Терраса крыша болуп кетет. То есть жайында келип алып үстүнө отуруп, достор менен келип чай ичип отурсаң болот. Асты баня. То есть эми кара, лыжага түшөт адамдарчы. Лыжага түшкөндө адамдын организми ысыктыкты каалайт да. Бизде лыжадан чыгып деле сразу баняга кирип кетишет. Анан бул жерде дагы мына же могу жерде смотровой площадка болот. Кафе, баня, ичинде дагы отдельный дагы баня куралат. Жок, мына жерге смотровой площадканы айтып бербейсизби? Бул жерде смотровой площадка болот. Каракол лыжный немедегидей чоң болуп туруп, асты чоң болот дагы, баягындай анча-мынча свадебный жанагындай кортеждер келип эме кылса болот. Ушундай бир жакшыраак локация болуп кетти. Фотосессия кыла турган жакшы бир локация болот да. Өтө сонун. Көп угуп жүргөм, мына бүгүн келип тааныштым. Абдан жакшы шарттуу сухбатсыңар. Кудай буюрса мына жаңы баштап жарым жылдын ичинде мына сонун кылып бүтүп койупсуңар. Эми Кудай буюрса бу жерде биздин мамлекеттин жетекчилиги, урматтуу президент Садыр Нуркожоев баш болуп туризмге, экологияга жакшы көңүл буруп атпайбы? Анан бул жерде биздин мамлекеттин саясаты азыр туризмди, ишкерлерди колдоп атабыз. Кудай буюрса Өскөл областында туризм жана экология тармагында абдан жакшы иштер жүрүп атат. Силерге окшогон ишкерге Кудай буюрса болгон шартын баарын түзүп беребиз. Баягы идеалдуу эчтеке нерсе жок, бирок эң жакшы шарттарды түзүп беребиз. Эң негизгиси туристтерге, биздин жарандарга жакшы шарт түзүп бере берсеңер, аны биз баарыбыз чогуу ишти алып бара беребиз. Кудай буюрса Биз ыраазычылык билдиребиз урматтуу биздин президентибизге. Анан негизи ошо жергиликтүү башкарма органда сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип келип сурап, бизден кабар алып,
Анан бул негизи жергиликтүү органдар мэрия тарабынан, акимият тарабынан аябай чоң жардам болуп атат. Эми бул бүт барды сиздин губернатордун демилгеси менен кетет да негизичи. Кудай буюрса бердим да биз жергиликтүү бийлик ишкерлерге болгон эң жакшы шарттарды түзүп бериш керек. Эң жакшы шарттарды түзүп бериш керек. Алганын өзүңөр алып кете бересиң Кудай буюрса. Чоң рахмат сизге. Алла разы болсун. Бул азыр биздин кардарларыбыз, бул эң биринчи кардарларыбыз. Бизге ишенген. Мына жакканда нолдон ишенет го. Башында ишенгендерчи. Эч ким ишенмегенде ишенген кадрлар да. Мен алар бизде бир нерсе суранса же скидка суранса мен жок дебейм. Аларга дайыма кол ачып жакшы мамиле кылганга аракет кылабыз. Анан дегенде баары бир биринчи бул биринчи да. Эң башында ишенгендер менен алардын баалардан аябай арзан болгон, 15 000, 20 000 долларга арзан алышкан да. Бирок баары биз аларга өзгөчө мамиле кылабыз. Неге дегенде эч ким ишенмегенде ишенгендер да. Бул жакта азыр жолугушуу болобу? Жолугушуу болот азыр кардарлар менен. Баштаңыз. Ошол 3 айдын аралыгында капсуланы коюп, орноштуруп, бүт жагын камсыздады. Бүгүн мына биринчи кирешебизди алып атабыз. Үчөөдү алган элем да. Биринчиден өзүбүздүн кыргызданышы өнүксүн. Казактар сурап келип атат, орустар сурап келип атат. Мен ошо өзүм кыдырып жүргөндө ишканада прям Алматыга жүктөлүп атканын көргөм да, фурага. Ноябрда бергенбиз акчамды, мен өзүм жөнүндө жооп берейин. Мына биринчи дивиденд салып атабыз февралдын, бүгүн 7-сү. Бизде туризм иншалла өтө жакшы өнүгүп атат. Биз ушул эко капсуланын кардарыбыз, биринчи 3 кардардын бири болобуз. Ушул эко капсула азыр болсо уже иштеп, кардарларды кабыл алып, элдер эс алып, жакшы күндөрдү өткөзүп атат. Чоң ыраазычылыктарыбыз ошо Нурсулан Таксырга жана анын командасына толугу. Мына ушул жер эң уникальный Кыргызстандагы бир локация болот окшойт. Туугандар, кече Ошто өтө сонун бир нерсе өткөнүн байкадыңар. Барс компаниясынын тарабынан джиптердин оффроуду болду да. Анан кыргыз эл действительно чарчап калган окшойт. Тамак аш жегенден, ушундай бир мындай чай үстүндө эле рахат алганданчы азыр динамика өсүп атат. А мен муну каяктан түшүнөм? Эми сырттарга көп чыгып жүрсөң, Дубай, Америка, Европалар көргөндөн кийин туризм тармагын жакшы түшүнө баштадым да мен дагычы. Бул жер Кыргызстандын келечеги экен. Эмне жер, канча гектар жана кимдерге пайдалуу Нурсултан байкеден сурайлы. Нурсултан ага, бул локация сафари тур дедиңиз, Ушул боюнча айтсаңыз, канча гектар жер, анан максат эмнеде? Бул жер мынасы общий 30 гектар жер. Машалла. Биз бул биринчи жолу Кыргызстанда биринчи жолу ушундай проект кылып атабыз. Негизи биз 6 өзгөчөлүгүбүз бар. Кыргызстанда биринчи жолу 6 направление боюнча биринчи жолу баштап атабыз. Бул биринчиси бул сафари. Экинчиси ушул эле жерде Каппадокияга окшоп воздушный шарларды чыгарабыз. Бизде воздушный шарлар бар, бирок объемный чыккан жок да. Биз азыр Кудай кааласа мына жерде 2 гектар жерди дагы атайын бөлүп даярдап атабыз. Бул воздушный шар болот, мынасы. Бир учурда пока ушул жылы бир 10 шар көтөрүлөт да, Кудай кааласа. Анан үчүнчү өзгөчөлүк бу жерде ошо баги менен мотоцикл менен кече жакында Нокатта болду го. Тоже бир аябай жакшы мероприятие болду. Ошого окшотуп туруп бул жерде дагы бир адреналиновый рай болот да, бул жакчы. Ысык-көлдүн. Ушул жерде Кыргызстандагы баягы адреналин сүйүүчүлөрдүн бейиши деп койсо болот да бул жердечи. Андан тышкары бул жерде ошол капсула үйлөр болот, анан этногородок болот. Кыргыздардын баягы биздин илгерки ата бабабыз жашаган үйлөр бар го, пагза менен жасалат го, шыбак менен жасалганчы. Ошондой кылып туруп бул жерде ата бабабыздын да кыргыздын да культурасы болот. Анан жаңы культура дагы болот да бул жакта. Мындайча айтканда, адамдар келсе, мисалы за рубежом дейли, эс алып жүрбөйбүзбү Дубайларда? Ошондой Кыргызстанда кылып атасыз. Ооба, анан бул жерде төөлөр болот. Анан страустардан коебуз бул жаккачы. Баягы билесизби, арабтар Дубайга барсаң, арабтар ушундай эски үйлөрүнө музей кылып койгондагын ичине кириш үчүн $10, $20 бересиң да, көрүш үчүнчү. Биздики деле ушундай сыяктуу бир ата бабабыздын культурасынан кирет да. Бул эми туристтердин агымын көтөрүш үчүн кайрылы салым экен да, Мындай суроодо канча миллиондук проект болуп атат бул? Бул жер ушул жердин өзүн алганда 30 гектар алганда бул жер бир могу 2 жылдын ичинде бир $1 миллион жакындап калат бул проект. $1 миллион чейин. $1 миллион чейин. А сиз бүгүнкү күндө канча айдын ичинде ушунчалык кылып коюңуз? Бул жерди биз 2 айдын ичинде ушу даражага жеткиздик да, Кудай кааласа. Качан ачылыш болот? Мисалы биздин конокторубуз көрсө качан келсин? Ачылыш Өзбекстанда бизде жакында тур болот мынас. Бул ошо Казакстандан джип тур кылабыз. Казакстандан, Өзбекстандан келишет, Россиядан келишет. Анан ошо Toyota машиналар менен ушундай бир баягы 4 машиналар менен бул жерден турларды уюштурабыз. Открытиясында бир жарайын деп атасыз да. Бул мини открытие болот, 2-майда болот. Бирок грандиозный аябай чоң открытие Кудай кааласа жайдын ортосунда болот да. Бирок 2-майда открытие кылабыз буюрса. Машалла, өтө сонун.
the mountain, Mr. Feel Good. Love him, he runs the neighborhood. He's in my head all of the time. Анас кара. Мына снегоходдун бирөөсү 30-40 миң доллар турат да. Бирок эми бул биздики эмес, бирок бул деле бул туризмге кошулган өтө чоң салым да. Эми Кудай кааласа Ысык көлдө биз ушунун бир жакшыраак вариантын ишке Суда жүрө тургандан. Суда жүргөн күчтүүраагынан киргизебиз Кудай кааласа. Караң канча эл келип туруп ушун адреналинди сезип келатат да. Негизи Нурсултан байкебиз адреналинди сүйгөн адам экен. Көрөйлү анда. Болду, көрөбүз. Нурсултан ага сиз азыр 3-4 проекттан бирге алып келип атасыз го. Бизде эми расфокус деген понятие бар да ишкерлерде. Ошого сизге эмне түрткү болуп кетти? Кантип ушуну алып кетип атасыз? Бул негизи бул тармакта кетип атканыбыз 3-4 тармакта опыт бар. Мен буга чейин Москвада 10 жыл ишкерлик менен алектенип жүрдүм. Ошо 10 жылдын ичинде биз бир 5-6 тармакты бир алып кеткенбиз да. Сиз барганыңызда бир бизнесмен болуп бардыңыз балдар? Жок, биз барганда ошо үй бүлөнүн карызы болуп, атам бир аз банкрот болуп, атам биздин ишкер болчу. Банкрот болуп, анан ушул үй бүлөнүн карыздарын жабайын деп барганбыз. Анан бандай тандай турган учур болбой эле любойун уруп кете бергенсиз. Баягы барганда аякта мындай да, Россияга баргандан кийин мен тигини кылам, буну кылам деп кылбайсың да, тандабайсың да. Барганда эле биринчи ошо грузчик болуп бардым. Грузчик продавец болуп барып, бир жарым жылдай грузчик болуп иштедим. Андан кийин эле 2013 кыргыздардын арасынан эң биринчилерден болуп интернет магазин ачтым. Эң биринчиден болуп интернет магазин ачтым. Канча жылдары? Бул 2013. Стоп, сен түшүнүш үчүн 2013 бизге интернет эми келип аткан. Бизге ошондой болсо керек эле, бирок Москвада бул ошол интернет покупка азыркы Wildberries барго. Ошо Wildberries сыяктуу эле бир платформа түзгөнбүз да, бизче. Элдер стройматериалдарды бизге заказ берет эле, биз ошол баарын чогултуп алып берчик да. Бүгүнкү күндө иштейби ошол бизнесиңиз? Ооба, иштейт азыр. Азыр бизде 3 интернет магазин бар. Ошо азыркы күнгө чейин иштейт, Кудайга шүгүр. Бир аз болсо да андай. Дагы кайсы проекттерди жасадыңыз? Так, андан тышкары көп проект кылдык, биз 5-6 проект кылдык. Медицинский центр ачканбыз. Партнер менен чогуу ачканбыз. 2 чайхана ачтык. Бирөөсү болду, бирөөсү болбой калды. Медицинский центрдин аягында провален болду, болбой калды. Бирок бир чайхана жакшы, өзүн почти 1 жылда актады, жакшы прибыль алып келди. Андан тышкары убойный цех. Убойный цех. Халал деп айтып атканыңыз, Халал депчи. Доставка продукттардан кылганбыз. Ал буларды кылып көрдүңүз, то есть болбоду именно ушул акыркы бизнестер? Акыркы бизнестер болгону болду, болбогонундан болду да. Основной ошо кафе жакшы иштеди. Бул ошо почти Москванын 3 кольцонун ичинде, почти центринде болчу, бир 300 адамдык кафе болчу. Анда сиз ондой проект жасапсыз. Анан 5-6 проект кылдык. Бияка кайтууга эмне себепчи болду? Бияка кайтаардан мурун менде выбор болчу. Бул менин ошо досторум Дубайга чакырышты. Ошо недвижимость, авто тармагынач. Ошол кезде как раз ушул автомобилдер өнүгүп аткан мезгил болчу. Анан ошо Дубайга чакырып, менде выбор болду да, же Дубайга кетишим керек, же Кыргызстанга кетишим керек депчи. Анан ошо балдарым чоңоюп аткан учур эле. Анан мындай карап көрсөм, ошол балдарым мен өзүм кандай болушум кааласам, балдарым дагы мен өткөн жолду өтүш керек экен да. Анан ошентип балдарым айылды көрсүн, элди көрсүн, кой баксын, биз өткөн жолду өтсүн деп анан эме кылдым да. Жертва кылып коюпсуз да Дубайда. Ооба, бирок ал жактан аябай жакшы предложение түшкөн. Жакшы выгодный предложение болчу, бирок Дубайга эмес, келип анан бул жака акчанын бүт баарын бул жака вложение кылдык. Ошондо сиз Россиядан сом таптыңыз, жыйнап келип, бияка уже сала баштадыңыз. Именно капсула тармагына кирип кеттиңиз башында? Жок, мен 2021 эмеге келдик, Ошко келдик. Оштон компания ачканбыз, жаңы ачтык. Бул ошо Алатау Амир деп партнер менен чогуу ачканбыз. Суу чыгарган, курут чыгарган. Суу, курут, шербет чыгарган, суу, курут, шербет чыгарчык. 2021 баштап, анан 2022 анан бул жака көчүп келдим. Бишкекке көчүп келип, партнер менен бөлүнүп бул жака келдик. Бул жака келип, анан өзүм кайра ошо нолдон кайра жаңы ишкана түптөдүк. Бул жана сен көргөн суусундуктар эмеси, ишканасы. Бул эми аябай көп кыйынчылыктар болду. 4 жылдын ичинде мындай кандай айтсам, 4 жылда бул компания плюска чыга элек да. Нолго чыгабыз, кайра эле түшөт. Сезондо бир аз
чыгабыз, норго кышында кара түшүп кетет дегенде расход аябай көп да ал жактачы. Ама ол капсулага канча болуп калды дедиңиз эле киргениңизге? Так, бул капсулаганы баштаганыбызга 2 жыл болду. Анас 2 жыл. Сиз туризмге өзүңүз кызыгып жүргөнүңүздөн кирдиңизби же бир хайп бир тема болуп кетти? Жок, мен могу Караколго 2019 келгенмин анас. Эс алганы. Эс алганы келип 2020 андан кийин жыл сайын келип эс алып ошондо эле бир ушу баягы Москвада жүргөндө эле бир ойлонот элем, ушу Караколго инвестиция кылыш керек деген. Табигатты көргөндөн кийин. Ооба, мына көрүп атасың да. Ушуну көргөндөн кийин ушундай бир жакшы ниетим бар эле, ошо 2019-2020 жылдары ошо Кыргызстанга вложение, ушул именно Кыргызстанга эмес, могу Караколдун келечеги бар депчи. Эми элестет, ошол 2019 кылган ниетим 2025 ишке ашып атат да. Канча ниет кылып жүрдүм. Анан Россияда дагы мен көп жагында болдум Россиядачы. Бул жанагында туристический жактары бар, азыр Крым, Севастополь, Симферополь, Ялта, Сочи бар, Анапа бар. Ал жак уже мындай жаңы деңгээлге чыккан да. Өнүккөн, аерде кышкы туризм бар, жайкы туризм бар. Көрүп келдиңиз даларын баарын. Биз аяка күзүндө дагы бардык, жазында дагы, жайында бардык да. То есть ушундай бир жакшы өнүгүүлөр аябай астыга өсүп кеткен да, туризм тармагындачы. А эмнеге Кыргызстанды ушинтип өнүктүрсөк болбойт деп анан Кыргызстанга келдим да. Ама ол капсульный домдорду бүгүнкү күндө канча штук койдуңуз өзү? Жасап чыгарып, общий 50ге жакындай азыр. 2 жылдын ичинде. 2 жыл жак, 2 жыл деп. Үйдө бул туурабы? Биз жарым жыл даярдандык, 1,5 жылдын ичинде да. 1,5 жылдын ичинде. Азыр проекттериңиз байкашымча көп экен. Ооба, азыр. Анда еще кабыл албайт экенсиз көбүнчө. Ооба, бизге көп келишет жерим бар деп, жана биз только ошол жанагындай локацияны карайбыз. Биринчи ошо локацияны, экинчи ошо вид болуш керек, сөзсүз. Анан үчүнчүсүнүн критериялери бар, мисалы үчүн жылуу суу болуш керек, жанынан шаркыратма суу агыш керек. Дегенде шаркыратма сууга арабтар келет да. Биз чтобы 4 сезон иштеш үчүн ушундай кылабыз да. Эми сиз эми ишкерсиз да. Эми биз айтса болот, мен эми туризмди өнүктүрөм депчи. Ошонун артында бир пайдаңыз барбы? Көзделмөлдөгөн бизнес жаатында же төлкө эле Кыргызстанга сала берем деген эле ой менен жүрөсүзбү? Эми ар бир бизнесменин өзүнүн пайдасы болот негизичи. Анан бизде эми бул бир эле максат бул, мисалы үчүн груп туруп эле, мисалы үчүн груп туруп эле таштап койбойбуз да. Биз ошону иштетебиз. Эмне үчүн биз сафари кылып атабыз? Эмне үчүн воздушный шарды алып келип атабыз азыр бизчи? То есть бүт нерсе өзүңүздүн управленияңызда болот. Ал управлениедан бизде болот да. То есть биздин максат бир эле сатып коюш эмес, ошону дагы иштетип бериш элгечи. Ошол нерсени кылып, ошол жака адамдарды алып келип, то есть Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүш да. Азыр бизде азыр толтура байлар бар, мисалы үчүн Швейцарияга барат, барып 10-15 миң долларды бир жумада таштап келет, мисалы үчүн Дубайга барат, канча Вьетнамда жүрөт азыр кыргыздардын жагы. Эми бул жака деле келип салса болот да, мисалы үчүн. Ошол условия түзүш керек тең, Ооба, ошого эле бир жакшы условия берип, ошол эле Дубайда эле сафарини бияка алып келип коелук. Ошол эле Дубайда эле шаркыратма бар. Баягы Дубайда Фуркахана деген жер бар. Жөнөкөй эле пустыня да, элестет, пустыняда эч нерсе жок жерде искусственный водопад куруп коюшкан да. Ошол жака барыш үчүн сен акча төлөйсүң да. Элестет. Жөн эле көрүш үчүн деген. Жөн эле көрүш үчүн да. Бизде карасаң, мына Дубайда бекер дең, Мына бекер да, мына нерсе жок да Дубай. Эмне үчүн арабтар бизге келип атат? Бизге ошо арабтар келгенде арабтардын мындай бир экономиярак варианты келет да бизге, ачыгын айткандачы. А байлары Швейцариядан 2 миллион, 3 миллион долларга мындай эле виллаларды алып коет да. Мисалы үчүн Швейцарияда 250 метр квадрат үйлөр бар, 2 миллион, 3 миллион доллар турган үйлөр бар да. Элестет, 250 метр квадрат 3 миллион доллар турат. Ошонун 70% арабтар да. Эмне үчүн Швейцариядан сатып алат? А бизге келип бизде сатып албайт да. Биздер ошондой условияны түзүп койсок, жакшы бир сервис берсек, бизден эле сатып алат. Эмне Швейцариядан эмне бизге? Эми ишкер катары биринчи максатыңыз туризмди өнүктүрүү. А негизи бунун артында баары бир сиздин өзүңүздүн бир максаттаган акчалай бир көздөшүңүз бар да. Бирок ошону эле бардыгыңыз кайра салам деген бир максаттар мененби же сиз деле Швейцарияга кийин сала берем деген бир максаттар болуп калды? Жок, мен биз мигрант болуп жүрдүк. Мени мигрант болуп жүргөндөр түшүнөт да. Мекенге болгон сүйүү, мекенге болгон сагыныч, азыр деле мисалы үчүн ошол нерсе бар да мендечи. Чет мамлекетке эле көп чакырышат, көп баргым келе бербейт. Дегенде Кыргызстан карасаң, сонунда мындай эс аласың, өзүңдүн жериң, өзүңдүн элиң канча мисалы үчүн Россияда иштегендерме, өзүнүн мекендештери бар да. Канча иштебе, айда канча кымбат машинада жүрбө, кымбат үйдө жүрбө, мисалы үчүнчү жакшы бизнесиң болсун, бирок сен ал жерде баары бир өзүңдүк эмессиң да. Чужойсуң деген. Чужойсуң. Бизде Кыргызда жакшы макал бар. Бирөөнүн султаны болгонча өзүң жериңдин кулу болгон жакшыраак деп. Ошон үчүн кул болуп эле биякта жүрө берейик, бирок менде андай ниет жок. Бияктан
акчаны таап анан башка жака киргизейин дегенчи. Только биз мисалы үчүн сафарига азыр аябай чоң расход болуп атат да. Аябай чоң иш кирип атат. Вертолетный площадка тоже аябай чоң акча болду анчы. Воздушный шарлардан деле анча көп прибыль калбайт. Бирок биз ошону кылып атабыз. Эмне үчүн? Элди тартыш үчүн. Ошо Каппадокияга барган биздин кыргыздар же ошо Каппадокияга барган орустар бизге келсин. Каппадокияда бар билесиң, Турцияда воздушный шарлар. А жерде өзү негизи бул Каппадокия бул мисалы үчүн бир мындай бир нарынга окшогон эле жер да. Анчалык деле өзгөчөлүгү жок а жердечи. Же суу жок, мындай локациясы жакшы, шаар учат болду. Эмне үчүн барат аякачы? Шаар үчүн барат да. Эми Турцияда дагы бир шаар эме бар, шаар бар, аты эсиме чыгып атат. Жыл сайын 100 000 адам чуркаганы барат. А жерде деле эч кандай эмеси жок да. Бирок эмне үчүн барат адамдар? Чуркаганы 100 000 адам. Эми элесте 100 000 адам а жерден жатаканада калат, жейт, ошондо эс алат. Кайра ошол шаарды жакшы көрүп калса кайра келет да. А бизде азыр YouTube'дан немелерди көрсөң, путешествие Кыргызстана деп көрсөң, бүт российский блогерлер чыгарган да. Кыргыздар өздөн эмес. Ошонун просмотрларын карасаң 400 000, 500 000 да. Аны кыргыздар көрбөйт биздечи. Аны ошодо орустар көрөт да. Аны ошого эми биздин максатыбыз жандай эми Алла Таала баардыгын көрүп турат го. Жүрөктө, ниетте бүт баардыгын көрүп турат. Биздин максат ошол Кыргызстанды өнүктүрүү, Кыргызстандын жөнүндө түшүндүрүү, Кыргызстандын өзүбүздүн када салты, өзүбүздүн динибизди, өзүбүздүн ушундай кеңпейил эл экенибизди, ушундай меймандос эл экенибизди башкаларга көрсөтүү да. Эми бул иншалла жакшы ниет кылдык, Кудай кааласа өзүң көрдүң, мындай 2 жылда мынчалык результатка жетиш негизи кыйын да. Адамдын колунан келбейт. Бирок биз эми Аллага таянып ишти баштаганбыз, Кудайга шүгүр жакшы азыр акырындан келип атат. Мындай суроода эми Табыл деген бердифти билесизби? Ооба. Аны ким эле тааныбайт деген, Кыргызстаныбызга чоң салым кошкон бир тоолуу аймакты өнүктүрөм деген кишилер болуп чыкты го. Анан эми азыр жок да. Бирок ошонун мураскору катары деген ой болуп атат мендечи. Ошондой деп өзүңүздү эме кыла аласызбы же кандай? Негизи мен буга чейин Табылды акенин интервьюларын көрбөп турмун да. Эми мында анча чыгып калат. Бирок тааныйт элеңиз да? Ооба, мында тааныйм негизи. Жумадыл акени тааныйм. Анан Жумадыл аке менен жакшы бир-эки мамиле кылганбыз, жакшы. Ал мындай тоже Кыргызстанда туризмди өнүктүрөм деген кишилердин күчтүү ишкерлердин бири. Анан өткөндө сен жиберип калдың го. YouTube'данчы. YouTube'дан сен жибердиң да, анан мында карап эме кылсам экөөбүз окшош экенбиз да. Мен деле ошо суу тармагынан баштадым. Анан туризмге өттүм да. Табылда бул окшош болуп калат экен эми путтагы. Мындай эме басып өткөн жолубуздан окшош болуп калат экен да. Мен чын айтайын, анан мен буга чейин анын интервьюсун көрүп, анан бул ойлор менде бар болчу да. Анан Табылда акенин интервьюсун көрдүм. Мына жерлер окшош экен деп, көп жери бир 70% жерибиз окшош экен да. Анан эми Кудай кааласа ошондой адам катары өзүңүздү тарыхта калтыра турган бир из калтырайын деген ниетиңиз дагы барбы деген суроо да. Эми Алла Таала кааласа калабыз. Алла Таала каалабаса калбайбыз да. Бирок андай максат коюштун кереги жок деген. Андай максат эми биздин ниет ушу Кыргызстанда биякта туризмди өнүктүрөйүк, өстүрөйүк, бир жакшы бир деңгээлге жеткизейик. Анан эми ар жагын уже Алла Таала эл өзү баалайт деген. Ооба, эл өзү баалайт да. Машалла, өтө жакшы. Бизге негизи Алланын ыраазычылыгы да. Машалла. Очень страшно было, блин. Тоозук карагыла. Ушул биздин баалуулугубузда мен канча сыртта жүрдүм, канча чет элге бардым. Эмоцияны ала бересиң, бирок башка бөтөн жерди сыя албайт экенсиң да. But I'm coming home. Большое спасибо. Самая мягкая посадка, которая была у меня в жизни. Азыр Нурсултан ага түшүп атат. Байкагыла. Машалла, прям под нами. Базар жабе. Вот это экстрим, братан. Нурсултан жаныңызда жүрүп мындай байкадым да. Өтө мындай
тарс жумуштарды кылып дальше кете берет экенсиз да, мындай көп ойлоно бербейчи. Анан командаңыз күчтүүбү же өзүңүз ушунчалык күчтүүсүзбү деп ойлонуп калдым да. Эмне себептен ушундай болуп калды? Негизи бир адам баардыгына жетишпейт да манас. Бул ийгиликтерге жетиш үчүн жакшы команда керек да. Анан команданы аябай карайм. Анан мен сүрүп кете берем да. Мындай кылабыз дейм. Өйткөнү биздин командада бир илимдүү дамла иштейт. Ошо айтып коет, сиз чисто бейишти батыл эле куруп салдыңыз депчи. Анан мен айттым, болот депчи. Ошонун баардыгы болот дедим. Кудайга шүгүр азыр болуп атат да. Анан биз өзү команданы аябай жакшы карайбыз. Мен уже канча бизде иштеген 4 коллегага үй алып бердим. 4-5 машина алып бердим. Мен мындай ар бир жакшы иштеген директорлорго, жакшы иштеген багы адамдар болот да, любой командадачы сүрүп кетет да. Слабый болуп калгандаргачы? Слабый болгондо эле мотивация берем. Айтам, жакшы иште, сага условия түзүп берем дейминчи. Колдон келишинче. Мына менде азыр өзүмдө квартира жок, бирок менде иштегендерде квартира бар да. Менде иштегендерде машина бар. Сиз эми баягы бизнесте идеяңыз келди, план чыкты, сразу ошону реализовать эткенге умтулат экенсиз го, сразу чалып эле барып договор түзүп эле акчасын күчөп элечи. А командаңызга ошол напряжениянын үстүнөн жетпегендерге кандай көз караш болот? Ошол эле бир управление жагынан дейли же жөнөкөй эле сотрудниктерге. Мен негизи өзүмдө спокойно сүйлөгөн менен, бирок аябай бат кыймылдайм да. Баягы бизде мындай көп адам чыдай албайт магачы. Мен аябай мындай бат требовать этем. Эгерде көп ашып калып кыла албайм, убакыт беребиз. Өзгөр деп 4 ай, 5 ай, жарым жылга чейин убакыт берем менчи, жакшы иштеп аткандарга. Анан ошондо деле өзгөрбөсө, анда уже ал менен коштошуп уже башка кадрларды алабыз да. Неге дегенде бизге өзүң көрүп атасың, проекттер көп, ответственность деген жери бар. Элдин астында уят болуп калбашыбыз керек. Ошол нерсени астыга кетириш үчүн биз дайыма көмөк кылабыз да. Күчтүү адамдар менен иштеген аракет кылып атасыз да. Мен ушудан жооп чыгып атат, бирок өзүңүз айтсаңыз туурураак болсо керек. Бир убакытта 6 проект болуп атат да, эми сафарилерди кошкондочу. Ошол 6 проектти жүргүзгөнгө, значит, ошол артында бир адамдар турат да. Мисалы, суунун артында ким турат? Суунун артында бизде генеральный директор бар, Улан деген. Улан деген бала. Эко сууну бүт заводун ошол карайт. Заводду бүт ошол. Мен өзүм барып контролдоп турам, отчетторун карайм. Анан эң важный моменттерди айтып берем, дегенде мен аякка уже өзүмдүн 5 жылдык өмүрүм кеткен да. Бүт таштап кое албайсыз тең, а? Таштап кое албайм, бирок алып кетем өзүмчө. Эмечи заводуңуз? Капсула жасаган завод. Ал жака деле мен өзүмдүн 2 жылдык опытым кирди ал жакачы. Өзүм анан ал жактан да айтып турам, барып текшерип турам анан. Бирок ким карайт? Ал жерде бир өзүбүздүн жеңебиз бар. Ошо Эрзат деген. Кече бизге караш жүргөн жеңеңиз, бүт контроль жакшы карайт экен бирокчу. Жакшы. А мол стройка болуп аткан жактарда кандай бригадириңиз бар? Ким аты ким? Бул жакта Рустамова деген бар. Бул жактын стройкасын полностью контролдойт. Короче, стройкага тиешелүү ушул киши карайт. Ушул киши карайт. Жана Сафари менен сен көргөн 3 проектти, жетөгүздө 3 проект бар биздечи. 3 проектти бир киши карайт. Орозали деген өзү илимдүү киши. Сиз артыңызда эми ушундай командаңыз бар экендигини эми түшүнүп, эми кантип сиз жумуш алып баратканыңызды мен акылыма сыйып атат да. Эми бизде жаштарда дейин расфокус деген понятие бар го. Бир жумушту кылыш керек, аягына чыгыш керек депчи. Сиз ошого карама каршы келип аткан адам болуп атасыз да, ишкер катары. Эми негизи манас мындай да, Аллага таяныш керек да. Эгерде мисалы үчүн макул бир ишти башта, бирок ошо бир ишти баштап атып, менде ошондой болгон да. Баягы Оштон завод иштетип там Бишкекке келгенде акча бар, опыт бар, бүт бар да. Бирок мен көрсөм мен өзүмө таянып алып турмун да. Болбосо бир эле ишим бар меники. Москвадагы иш аяк уже нукка түшкөн. Бир эле иштен аябай кыйналгам да. Анан бул ишти баштатканда мен айттым, "Я Алла, өзүң көрүп турасың, сага табаккыл кылып баштап атам" дедим. Кудайга шүгүр азыр жеңил эле кетип атат да. Кыскасы жумуштун башында ниетти турлаш керек экен. Ниетти турлаш керек да. Хоть 10 ишпи, хоть 1 ишпи, главное ошону айырмасы жок. Эгер сен өзүңө таянсаң, менде практика бар, мындай бар деп бир аз текеберленип койдуңбу, Алла Таала көрсөтүп коет да кайрачы. Нурслан ага, риск боюнча эми подробныйраак айтып берсеңиз. Сиз жашооңузда риск көп экен. Кандай көз караштасыз ошого? Эми риск болгондо эми баары Алладан да. Мен уже биз Москвада кыйынчылыктарды көрүп берип, Москвада бул жака келгенде деле мен мындай чакана коркпойм манас. Дүйнөмдү жоготуп коём, бирөө алып коёт, тартып коёт депчи. Не дегенде ким бир бизнести алган болсо, бир бизнеси жок болуп кетсе, же уткузуп койсо, ал Алла алып койду да. Бизде мындай понятие бар да, биздечи, тиги алып койду, мындай болду, утулуп калдым, же партнерим алып алды депчи. Мунун баардыгы Алладан. Жакшылыкка. Жакшылыкка. Ар бир
берди, Алла берди, алдыбы, Алла алды да. Ушундай эле меники мындай, ушундай эле өзүң көрдүң, ошончо иш бар, мен мындай күлүп жайнап эле кете берем да. Кыйынчылык болсо деле дең, Кыйынчылык болсо деле шүгүр. Ар бир акыбалда мен шүгүр келтирем да. Анда байлык эмнеге берилет? Байлык өзүнө эки нерсеге берилет деп ойлойм. Бул биринчиси ушул шариятыбызда деле бар, алымдар деле айтат. Бул биринчиси бул риск. Мындай риск кыласың да любой нерсени болот кылгачы. Экинчиси бул таваккул да. Таваккул кыласың, я Алла болду, мен сага таянdım, баягы уже менин кылып бүткөндөн кийин уже кыжаат боло бериш керек дең, Сиздин көз карашыңыз ошондо кандай? Болбой калса дальше жаап кете бересизби же? Ооба, жаап кетерем. Кыжаатчылык кандай? Вообще менде кыжаатчылык. Эмне дегенде менде көп кыжаатчылык болгон элечи. Биз эмне дегенде сандай нерсе өтүп кеттиңиз да. Ооба, мен уже Россиядан 2 жолу 3 жолу түштүм, кайра көтөрүлдүм. Адамдардын бирок бул ушул нерсени бергенге деле Аллага шүгүр да. Эмне дегенде адамдардын кандай экенин бүт эмени билесиң да. Ошолар көрсөтүп койт ким кандай экенин. Кеше жаныңызда жакын досуңуз барго, бухгалтериядагы. Ошол айтып калды да, Нурсултан дейт, өзүнүн үйлөрүн сатып ушул компанияга тыккан дейт да. Ошондо сизде азыр өзүңүздүн жеке менчик үйүңүз жок, жашап отурган. Менде чет мамлекетте үйлөрүм бар эле. Бар беле? Бар эле. Аларды да киргиздим бул проектке. Андан тышкары ошо грузовой машиналар бар эле. Бир-эки проекттен акчаларыбыз бар эле. Ошону бүт мындай жакта вабан кылып туруп ушул проектке киргиздим. Капсулага эми жан дүйнөңүздү арнапсыз да, эмеге, туризмге. Туризмге. Кудайга шүгүр, Алла Таала берип атат бул жагычы. Эми көз карашыңыз ошондо бизнеске түшүнгү келип атат да, как бизнесмен катарычы. Биз коркобуз да. Бизде запасной план Б болуш керек ар дайым, ошентип коркуп кыжаат болуп жашайбыз. Сиз ушуга жеткениңиздин философиясын түшүнө албай атам да, эмнеге ошону вабанк ташап койдуңуз? Инвестиция болбоду же биринчи өзүм ишеничке кирип туруп анан кийин адамдарга көрсөтөйүн дедиңизби же? Мен негизи бул ишти баштаганыма 2 жыл болду. Суусундук боюнча деле өзүң көрдүң 5 жылдык мени. 5 жылдан кийин чыгып атам да менчи элге. Эмне үчүн дебейсиңби? Эмне үчүн дегенде эртең элге мен өзүм жаман көрсөткөн болушум керек да манас. Мен өзү негизи 1,5 жыл мурун деле же 1 жыл мурун деле чыксам болот эле. Мына мен баштап атам деп с нуля кээинки бизнесмендер көрсөтөт го. Ошол нерсе болбой калсачы. Элге саткандан кийин мен кандай кылдым? Биринчи көрдүм. Өзүм иштетип көрдүм, текшердим, бүт минус плюстарын чыгарып, анан продукт уже качественный болгондо анан өзүм лицомдон чыгарып баштадым. Эмне дегенде азыркы учурда өзүң билесиң, лицо керек экен да, анас. Репутация өтө маанилүү дең, Ооба, анан сен айткандай, сен туура айттың, азыр инвестиция керек болуп калды магачы. Анан инвестицияны тартыш үчүн биз бул үйлөрдү сатышыбыз керек экен да. Сатыш үчүн опять-таки лицо чыгыш керек экен. Азыр эми Кудайга шүгүр. Азыр адамдар аябай көп келет бизге. Адамдар өзү эле ишенип калган экен, Ооба, азыр бизге проекттер менен көп келишет. Биз эртең офисиңизде дагы баягы тартсак, кардарларыңыз келип, биринчи дидеттерин ала тургандарынча, ушул капсулалардын баардыгы сатылды дедиңиз. Наркы жакта проектте жарым эле капсулалар калыптыр да? Жок, ал жакта проекттин почти 70% сатылды. 70%. Эми чоңураак үйлөр калганбы же алар деле сатылдыбы? Жок, алардан бар чоңураак үйлөр. Анан бул жакта жетүүгүздө болот, Сиз айтып атпадыңызбы 3 жыл ичинде 1000 үй курам депчи? Ооба. Жүрөгүңүздө бир кыжалатчылык барбы? Мен сата албай калышым мүмкүн же көбүрөөк маркетинг кылышым керек депчи же кардарлардын уже ишеничи баягы мен башында билинип атпайбы, ишенбей каякта жериң депчи же уже моголдун артынан тезирээк сатылып кетип атабы? Жок, бул биринчи негизи бул биздин биринчи проект эмес, манас бул биздин 4-чү проектибиз. Буга чейин бул курган чоңураак 3 проектибиз бар да. Эми кардарлар билем, Кудайга шүгүр ишенип эле калды. Эми биз ниетти кылабыз да. Ар жагы уже Алладан да. Манас болобу, болбойбу, эмне болот, кандай болот? Бизде жүрөк тынч да. Мына кыйналбайм менчи. Мен айтам, балдар командага келип айтам, мындай кылайык, мындай направление кетейик депчи. Бирок Кудайга шүгүр, Алла Таала мындай көрөөчтүк сыфатты бир аз болсо берген экен. Эми бул деле Алладан да. Ошол сыфаттын негизинде кетип атабыз. Эми өзүң көрдүң проекттерди, Кудайга шүгүр, жакшы эле кетип атат. Анда аяктап туруп өзүңүздүн бир эле, көбүн айтпайлы, көз тек деген ой барбы? Бир максатыңызды айтсаңыз, бир элге, жерге, Кыргызстанга бир салымды кошо турган бир максатыңызды. Келечектеги 3 жыл, 5 жылда. Эми кара, мен азыркы учурда биздин компанияда 100га жакын киши иштеп атат да. Менин максатым жакынкы 3 жылда ошол 100 адамды 10.000 адамга жумуш орнун түзүү. То есть бул деген сөз ошо 10.000 адамдын ичинен бул деген сөз 10.000 адам чет мамлекетке иштегени кетпейт, миграцияга кетпейт. Башка бирөөнүн колунда барып, жалдырап иштебейт, мисалы үчүн. Өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн мекенибизде иштейт да. Машалла. Жакынкы 3 жылда ушул нерсе болот, Кудай кааласачы. Биз анда артыңыздан көрүп турайлы. Болду. Иштериңизге ийгилик. Чын деле мен каалайм Instagram, YouTube'ду негизи узун кылбай эле, токотор жакшы нерселерди айтып, бөлүшүп, ачык айтып бергениңизге чоң рахмат, Алла разы болсун, чоң рахмат, ийгилик. Рахмат. Силерге манас рахмат. Ишенип ушу проектке тартып бергениңизге. Болду.